Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Жалпы Марал FM радиосунун угуучулары, көрөрмандары, Кудай Таалам баарыбызга эң оболу бекем ыйман берсин, жакшы кулк мүнөз, пайдалуу илим билим, эки дүйнөнүн жакшылыгын насип кылып, тозок азабынан куткарып, асман жерден келүүчү бале кырсыктардан Кудайым бизди алыс сактаган болсун. Бүгүнкү козголо турган маселе суроо жооптон абдан зарыл маселелердин бири. Анткени азыр мына биздин элибиз, журтубуз бул нерсени билиш керек. Азыр Туркия мамлекетинин кээ бир жеринде ушундай бир багытта окуп атышат. Жалпы эле айтып аткан жокпуз. Муну тактап коюш керек. Кээ бир багытында ушундай бир окуу болуп атат. Ал ошо соц тармактарында, өзгөчө Facebook'та бул өтө катуу мындай бир актуалдашып кетип атат да. Ал дагы маселе болсо мурда козголгон. Мен окуган Египет мамлекетинде Хасан Хайкал деген, Мухаммед Фарид Ужди деген кээ бир чыгармачыл адамдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды пайгамбар, Алланын элчиси деп моюндабастан жөнөкөй гений, баатыр адам, шунчалык жакшы адам деп, бирок аны пайгамбар эмес, ал деле адам болгондойун адамга таандык болгон кемчилик каталарды кетирет, анан ал затка берилген мужиза деп коет. Ошо пайгамбарлардын чынчыл Алланын өкүлү, элчиси экендигин баса белгилеп, айгинелеп турган мужизаларыны жокко чыгарып, ал пенденин колунан келе турган нерсе деп, шариаттагы котият ва савабит деп коет. Эч качан өзгөрбөй турган өзөктүү түшүнүктөрдү өзгөртүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ката кетирүүчү инсан. Демек, биз шариаттын, анын ичиндеги сүннөттүн бардык маселелерин алышка милдеттүү эмеспиз. Жана ошондой эле Курбан айтта да ушул жаатта окуп аткан студенттер ал уккан адамга жетиштүү сөз эсин табат, айтып чыгышты: курбанчылыкты сойбо, сен өзүңдүн нафсыңды сой деп. Демек, шариаттын эрежелерин өзгөртүп атат. Ошол себептен ошондой кадрлар, булар эртең келет Кыргызстанга келгенде, бул ырларын токуп, кайрадан мындай нерселерин козгоп отурбасын. Бул кече жакында чыккан ыр эмес. Мурдатан дин душмандары тарабынан бул нерсе козголуп, ислам тарыхыны шариатка, ыйыкка бар вахийге байлабастан жөнөкөй сөз катары эле адам өзүнүн ою менен, ой болжоосу менен ошол нерсени өзгөртүүгө болот деген түшүнүктөрдөн биздин элибиз сак болуп, этият болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен, дин менен ойношпош керек. Дин адиси эмессизби, кыйынсынып, өзүнчө философияларды айтып сүйлөгөн эч качан туура эмес. Ошон үчүн ошол нерсеге токтойлу. Мына Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат, бул Шуро сүрөсүнүн 13-чү аяты: "Яжтаби илейхи ман яша". Аллах Таала пайгамбар, элчилерди өзү тандап алат дейт. Эч бир адам пайгамбар боло албайт. Эч бир адам өзү элчи боло албайт. Бул Кудайдын каалоосу, Кудайдын ыктыяр тандоосу. Ошон үчүн акыйда илиминде, мына ахли сунна вал жамаа, ошон үчүн Матуриди Аш'ари акыйда илиминде эреже бар: "Ан-нубуввату минхатун ва лейсат бимихнатин". Пайгамбарчылык Кудай тараптан берилген бир тандоо укугу, чоң белек, Кудайым өзү тандап алат. Пенде михна муктасаба, өзү тандап жетишип, өзүн жетиштирип, гений болуп, талант ээси болуп, чеберчилик ээси болуп пайгамбар боло албайт. Ошон үчүн пайгамбар затты жөнөкөй адамга теңештен өтө этият болуш керек. Бул адамдын ыйманына коркунуч алып келет. Бөлөк бир аятта, Ахсаб сүрөсүнүн 40-чы аяты, Кудай Таалам баса белгилеп айтат: "Валакир расулаллахи ва хатаман набийин". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллахтын элчиси. Аны гений деп адамдарга мактап отуруп, улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды. Бирок пайгамбар экендигини адамдарга мынтип адаштырып түшүндүрбөгүлө. Мындай окууда окуп жаткан болсоңор, бир аз ыңсабыңарды, көзүңүздөрдү ачып, эли жерибиздин, мусулманчылыктын, элибиздин башын айлантпаш керек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мына ачык айкын. Бул аят усулу фикта кат'и субут, кат'и далала дейт. Эч ким бул аятты өзгөртө албайт, өзгөртүүгө укугу дагы жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Тааланын эң сүйүктүү элчиси жана эң акыркы пайгамбары. Ва хутима бин набийюн дейт. Бул хадис мутаватир хадис. Мутаватир лафзи, маанавий дагы. Мутаватир хадис, эч ким буга каршы келе албайт. Кимде ким пайгамбарыбыздын пайгамбар экендигин тана албаса, анын акыркы пайгамбар экендигини, пайгамбарлардын мөөрү экендигин тана албаса, ал адамдын ыйманына ачык эле коркунучтуу болот, динден чыгып кетет, этият болуш керек. Бөлөк бир аятта мына жашоонун бизге ыкмасын, канткенде Аллах Таала бизди кабыл кылат,
жасаган амалдарыбызды, таат ибадаттарыбызды кабыл кылат. Мунун эрежесин баса белгилеп, Али Имран сүрөсүнүн 31-аятында мынтип айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибкумуллаху ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим." Аллах Таала бизге кайрылып айтып атат. Муфассир, Куран тафсир илимдин ээлери бул аятты Али Имран сүрөсүнүн 31-аятынын түшүш себебин, эмне себептен бул аят түштү бизге, себебин баяндап мындай дейт: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда ушундай бир адамдар чыккан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар деп менсинбей, тан албай, бул улуу акыйкатка моюнсунбай, "Жок, сенин керегиң жок. Бизге Аллах Таала жетиштүү. Инна нухиббу раббана." Биз Аллах Тааланы гана жакшы көрөбүз, ошол зат менен гана эсептешебиз деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тоготпой коюшканда мына ушул аят түшкөн. Кул ин кунтум тухиббуналлах. Адамдар айткан. Мурдагы ошондой бузук адамдарга азыр да кайрадан ошолорду кайталап ырдап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнөкөй катардагы адамга тең деп, жөнөкөй гений, жакшы адам деп пайгамбарчылыгына көз жумуп аткан адамдарга жакшылап айтып кой: "Эгер силер Аллах Тааланы сүйө турган болсоңор, чыныгы өзүңөрдү момун мусулман деп эсептесеңер, анда фаттабиуни." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтып атат кайрылып: "Мени ээрчигиле" деп айткан дейт. Аллах бизди сүйүүсү үчүн, Аллах бизди кабыл кылуусу үчүн, шариаттагы ордубуз салмактуу болуусу үчүн биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиш керек, колдон келишинче сүннөтүн аткарышыбыз керек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды моюндап, ал кишини улуу затты пайгамбар деп моюндап, Алланын элчиси, акыркы пайгамбары, эң асыл зат инсан деп моюндаш, пайгамбар деп моюндаш бизге кайсыл пайдаларды алып келет десе, юхбибкумуллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар деп моюндап, иман келтирип, үммөтү катары сүннөтүнө эргешип ээрчисек, Аллахым дал ошондо бизди жакшы көрөт, бизди сүйөт, биздин кылып аткан ишибизди, кабыл ибадаттарыбызды кабыл кылат, ва ягфир лакум зунубакум, биздин күнөөлөрүбүздү кечирет. Валлаху гафурур рахим, Аллах Таала күнөөлөрдү кечирүүчү зат. Анан жанагы ошондой багытта окуп аткандар соц тармактарда эч бети чымырап койбостон, уялып койбостон, ыйманынын акыбетин ойлоп койбостон жазып чыгышты: пайгамбар ката кетирет, ал инсан да деп. Бул маселе акыйда илиминде кенен жазылган, баяндалып, ошол акыйда китептеринде Матуриди акыйдасында, Ахли сунна вал жамаада мухаккик аты менен таанылган Камал ибн Хумам деген улуу имамыбыз бар. Аллахым разы болсун, ал кишинин Мусайра деген акыйда китеби бар. Ошондо мындай деп айтат: "Вал мухтару", эң туура чечим ушу маселеде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыймыл аракетиндеги туура сөз, тоготер жыйынтыктоочу сөз. Ал-исмату анхума, ай анил кабаири мутлакан вас-сагаир. Чоң күнөөлөрдүн бардыгынан абсолюттук түрдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам маасум, андан сакталынган. Аллах Таала сактап койгон. Исмат деген эмне? Акыйда илиминде айтылат. Исмат деген истихалату талаббусил анбияи бил манхи анху захиран ва батина. Пайгамбарлар, алардын ичинде биздин акыркы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам эч качан шариятта тыйылган, кайтарылган иштен сырткы денеси менен, ички жан дүйнөсү менен дагы шариаттын буйругуна каршы чыкпайт деп атат. Ал мына ошон үчүн Мусайра китепте айтып атат: "Вал мухтар вал исмату анхума", чоң күнөөлөрдүн жапырт бардыгынан, эң чоң күнөөнүн башында турган куфр, капырлыктан, арам нерсени угуудан, арам нерсени көрүүдөн, уурулуктан, киши өлтүрүүдөн, мындай чоң күнөөлөрдүн бардыгынан сакталынган, чоң күнөөнү аткарбайт. Пайгамбарчылык мөөнөтү берилгенге чейин дагы, пайгамбарчылык вазыйпасы берилгенден кийин дагы кичинекей күнөөлөрдү да аткарбайт. Кичинекей күнөө дегенде сагаирул хисса деп коет. Мындай адамгерчиликтен пайгамбарчылык даражасын, урматын түшүрүп кое турган күнөө иштерден. Бир кесиметти урдап жеш, көчөдө тамак жеш, көчөдө заара узат, мындай ушатыш, ушуга окшогон жаман иштерден. Илля сагаира гайрал мунаффирати хатаан ау сахван. Бир гана пайгамбарчылык убакытка чейин, же андан кийин
ката кетириши мүмкүн. Кичинекей гана нерсени дейт, мындай кандай ката? Баягындай унутуп калышы мүмкүн, бир нерсе эсинен чыгып кетиши мүмкүн, убактылуу гана. Бирок муну дагы усул аалымдары баяндап берет. Шарият өкүмүн жеткиргенден кийин унутат. Жеткиргенге чейин унутпайт. Бирок ошондо да мааттан бихилейхи Аллах таалам кайра эскертип берет. Эскертип бергенден кийин бул шарият маселесине тиешелүү эмес, өзүнө тиешелүү иштерде дейт. Кээ бир ахли сунна вал жама аалымдары жок. Керек болсо ошол жанагындай кээде ката кетип калуу, кээде бир өкүмдү туура мындай мал хата фи тауил дейт. Же болбосо кээде унутуп калуу, андан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сак болгон деп айтат, сакталынган дейт. Көрдүңүзбү? Өзүбүздүн оштон чыккан Сираджуддин ал-Оши деп коет. Бул кишинин чоң аалым кишибиз Бадул Амали деген акыйда китебинин 29-ырсабында мындай дейт. Wa innal anbiya'a lafi amani, пайгамбарлардын бардыгы сак саламат тынчтыкта болот дейт. Анил исяни амдан ва наизали. Эки нерседен пайгамбарлар сакталынган, корулган дейт. Биринчиси анил исян, Кудайга тоң моюндук кылып күнөө кылуудан. Алар ката кетиришпейт деген сөз. Жанагы окшогон биларман окурмандардын пайгамбарлар ката кетет деген сөзү, бул шариятты өзгөртсөк болот заманга жараша. Хиджабты кийбей койсо болот, аракты ичип койсо болот, анча-мынча бийлеп койсо болот, дигүү деп ошентип динди өзгөртүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жөнөкөй адамдын катарына теңеп аткандыгы бул такыр туура эмес нерсе. Курбанчылык сойбой эле кой, ал милдеттүү иш эмес, өзүңдүн нафсыңды сой деп. Котият савабит диндин эч качан өзгөрбөй турган бекем түшүнүктөрүндө антип акылыңарды иштетип күнөөкөр болбогула, этият болгула. Андайларга дагы кулак салбаш керек. Анил исяни амдан ва наизали. Пайгамбарлар атайылап эч качан күнөө кылбайт деп атат. Анан экинчиден ва наизали, алар пайгамбарчылык берилип туруп, ал озипадан кол жууп, ал озипа андан кайра алынып салынбайт дейт. Пенде да ошондой го, бирөө бир бийликке жумушка келет, ал орундан кетет. Бектер кетет деп макалда келет го. Ошол сыяктуу пайгамбарлар андай эмес деп атат. Аларга пайгамбарчылык, элчилик озипасы, милдети берилип, аны аркалап бир аз убакыттан алынып коюлунбайт. Анда Кудай таалам билбей калды деген сөз чыгып калат. Андай эмес. Ошон үчүн мындай нерселерден этият болушубуз керек болот. Мына ошон үчүн бул китеп Шейх Рамадан Бути рахимахуллахтун, Аллахым разы болсун, Фикх сиран набавия деген атайын бул китептин кириш сөзүндө да ушул нерсеге токтолгон. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким болгон? Ал асыл инсан, адамзаттын төрөсү, мырзасы болгон Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кээ бир асыл сыпаттарын окуйбуз. Бул адамгерчиликке таандык болбогон. Бул киши улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адеп ахлактын туу чокусунда турган. Ва иннака ла'ала хулуқин азим. Култ мүнөз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ылдый турат. Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көркөм мүнөздүн үстүндө турат деген сөз. Бул киши айтып атат. Кана саллаллаху алейхи вассалама аджвадан нас. Эң колу ачык, жоомарт, берешен зат эле дейт. Анткени Аллах таалам ошондой кылып даярдаган ал кишини. Ал жөнөкөй инсан эмес, Кудай таалам береке берген, Кудай таалам касиет берген, пайгамбарчылык озипаны ыйгарган, эки дүйнөнүн мырзалык даражасын берген инсан болгондугу үчүн. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Өзгөчө берешендигин биз Рамазан айында байкайт элек деп атат сахабалар. Рамазан айында ашадду мин ар-рихил мурсала деп келет Шамаил китептеринде. Мынтип арбып соккон желден дагы ушунчалык берешен зат эле дейт. Wa kana ahsanahum khalqan wa khuluqa. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дене түзүлүшү, ал кишинин култ мүнөзү дагы ажайып бир инсан эле дейт. Эч ким тең кала албайт эле деп атат. Wa alyanahum kaffan wa atyabahum riha. Ал кишинин колу ушунчалык берекеге балкыган, жумшак, ушунчалык атыр жыт, баягындай жыттана турган өтө бир таза инсан эле дейт. Wa ahsanahum ishratan. Үй бүлөсү менен болгон мамиледе, коому менен болгон мамиледе, жалпы адамзат менен болгон мамиледе шунчалык эң жакшы, ынак мамиледе өмүр сүргөн дейт. Wa ashaddahum lillahi khashiyatan. Аллах тааладан эң көп корккон зат болгон. Эч бир инсан кыяматка чейин, адам ата оонебизден кыяматка чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тең келип Кудайдан корккон таквачылыкка эч ким жетише албайт. Башка бөлөк пайгамбарлар дагы. Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын таквачылыгы, орду абдан бийик деген сөз.
La yaghdabu li nafsihi, ömrүндө өзүнүн жеке нафсиси үчүн ачууланбаган зат болгон дейт. Бул үммөттөр үчүн биз менен сизге сабак болот. Жашоодогу кыйынчылык биз ошо өзүбүздүн абройду ойлоп жүрүп эле менсинип текеберчиленип, ошол өзүбүздүн нафсибиз кор болуп калбасын деп эле өзүбүздүн көмөчүбүзгө гүл тартып отуруп, ошонун артынан ачуу калдырып кыйналып калып жатабыз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүрү эзел эч качан өзүнүн жаны үчүн, башка үчүн ачууланып көргөн зат эмес эле дейт. Вала янтакиму лаха, өзү үчүн эч качан өч алган эмес. Ва иннама ягдабу, ачуусу качан келет эле? Идан тухикат хуруматуллахи таала, Аллах чийип берген чек бузулуп, чегара бузулуп, Аллах арам кылган, болбойт, кылбагыла деген ишти адамдар кылса, ошол кезде ачуусу ушундай келет эле дейт. Фала якуму ли гадабихи шейун, ошол кезде хатта янтасиру лил хак, акыйкатка эргешип, акыйкатты ачык кылып, алсыздарга күчтүүлөрдөн акысын кайтарып бермейинче жаны жер алып чыдабайт эле деп атат да. Ва кана хулукухул Кур'ан, ал кишинин кулк мүнөзү мына Кур'ан эле дейт. Кураниттер бар, Кыргызстанда дагы жок эмес, алар бар дүйнөдө дагы. Кур'ан гана жетиштүү, Кудай гана жетиштүү, пайгамбарыңарды жыйыштырып койгула деп. А жанагы Туркиянын жеринде, кээ бир жеринде окуп аткан жанагындай философчулар, алар деле өзлөрү билбеген абалда ошондой таризди туултуп атат да. Андайлар этият болгула, Кудайдын каарынан сактангыла, этият болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү түрүү басып жүргөн Кур'ан эле дейт. Бул дегени Саид Багдаш устазыбыз бизге ушул хадисти окуп түшүндүрүп атып, мындай деп түшүндүрдү: Кур'андагы буйруктарды кантип аткарабыз десек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кыймыл аракетине карап туруп дал ушинтип аткарабыз деген сөз келип чыгат. Кур'андагы тыюулардан, арам нерселерден кантип сактанабыз дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө кайтып келип, ушинтип сактанган турбайбы, минтип сактанышыбыз керек турбайбы деп ошол нерсе менен билебиз. Демек, мындан чыкты, Кур'анга толук амал кылуу, буйруктарына баш ийүү, тыюуларынан тыйылуу, сүннөткө эргешүү менен гана жүзөгө ашат. Сүннөттү моюндабаган адам ал Кур'анга толук амал кылбаган, Кур'анга иман келтирбеген адам болуп эсептелет. Ва кана аксарун наси тавадуа, өтө кичипейил зат эле дейт. Якди хажат ахли, кичипейилдиги ушундай. Кичипейилдикти бизде кандай түшүнүп калган азыркы реалдуу коомубузда? Сыртта кичипейил жакшы, үйүнө кирер замат кабагына кар жаап, үй бүлөсүнө адал никелүү, ак никелүү, ак элечек аял затына, аялына, балдарына бардык кабагын салып, каарын бүркүп, ачуусун келтирет. Жок, бул жерде айтып атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кичипейилдик ушундай эле дейт: якди хажат ахлиги, үй бүлөнүн муктаждыгын өзү өтөп жардамдашат эле дейт. Үй бүлөнүн оор жүгүн аялга гана таштап салган эмес деп атат да, жүгүнө. Ва яхфиду жанахаху лид-дуафати, ар дайым алсыздарга бел болот эле дейт. Алсыздардын оор жүгүнө көтөрүшүп жардамдашат эле дейт. Ва кана мин ашаддин наси хаяан, бу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң уяты толук болгон инсан эле дейт. Мына Кудайым буйрса Касси мечитинде сабак өтүп атабыз, алдыда убакыт берилсе, береке берилсе окуйбуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уяты, ошол жерде Абдулла Сиражуддин аль-Хусейни устазыбыз 12-15 уятын санап келет. Көрдүңүзбү? Ушунчалык уялчак зат эле дейт. Арамдан жүз бурган адам эле. Ва ма'аба ту'аман qottу, эч качан астына даярдалып келген тамак ашты айыптап ичпей жүз буруп кеткен эмес дейт. Мындай тамактан айыпты тапкан эмес деп атат да. Мээнет менен келген нерсени. Иништага эгер көңүл табити болсо, акалагы тамакты жейт эле, ва илля көңүл табити жок болуп же мындай сыркоолоп турса, же ток болуп турса, таракаху адеп менен айтып түшүндүрүп, бирок тамакты эч качан айыптабайт эле дейт. Ва ла якулу муттакиян, эч качан мынтип сөйөнүп алып, оң жагына, сол жагына чалкалап жатып, мындай текеберчилик маанине жарата тургандай чалкалап жатып тамактанбайт эле. Ва ла ала хуанин дейт. Жанагындай мындай текеберчилик менен жебейт эле деген сөз да. Мындай столдун үстүндө отуруп жебейт эле дегенди сүннөткө каршы деп түшүнбөйбүз. Бул дегени текебер заманасында ошондой түшүнүк болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын. Текебер адамдардын, менменсиген адамдардын мындай сүрөтүндө отуруп тамактанбайт эле дейт.
Wa kana yuhibbul halwa. Кайсыл тамактарды жакшы көрөт эле? Таттуу нерсени жакшы көрөт эле. Халва. Атайын ошол нерсе бар. Бизде Кыргызстанга да келип калыптыр. Халва деп коет. Вал асала. Балды жакшы көрөт эле. Wa yu'jibuhu ad-dubba'u al-yaqtin. Анан al-yaqtin дейт. Ашкабакты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аябай жакшы көрөт эле дейт. Ашкабакты. Тамактын ичинен. Wa kana ya'ti ash-shahru wash-shahrani la yuqadu fi baytin min buyutihi narun. Кээде бир ай, кээде 2 ай удама улашып, үйүндө түтүн булап, баягында отко казан асылбай калат эле кээде дейт. Эмне жалкоолуктанбы? Дин душмандары айткандай. Эрингенденби? Жок. Болгон байлыгын муктаж адамдарга таратып, өзү ошол бир гана курма суу менен оозангандыгы себептен, коомду өзүнөн бийик көргөндүгүнөн, ошолордун муктаждыгын өтөгөндүгү себебинен. Wa kana ya'kulu al-hadiyata, белекке чын көңүлдөн белекке келсе, ошол белекти кабыл алат эле, бирок wala ya'kulu as-sadaqata, садака катары берилген нерсени эч качан жебейт эле, пайдаланып албайт эле. Wa kana yakhsifu an-na'l, үйдө өзүнүн бут кийимин өзү жамайт эле дейт. Wa yuraqqa as-sawb, кээде эми момундардын энеси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң таза, аброю бийик, иманы күчтүү жубайлары, бул момундардын энеси болот, бошобой калган учурда өз кийимин өзү жамайт эле дейт. Орустардан келген түшүнүк подкаблучник дигүү деп, аял колу бош болуп турса ал бөлөк маселе. Аялдар дагы көбүп кетпеш керек, укукчул болуп кетпеш керек да. Укук бар, анан милдет бар. Айтып келебиз сабактарда, колдон келсе, аял заты күйөөсүнүн кызматын ордуна коюп сыйлаш керек. Кайната кайненесин мүмкүнчүлүк болсо сыйлаш керек. Кайната кайнене келинин кул кылып албаш керек. Орто эсеп бардыгы тең. Өтө өйдө эмес, ылдый дагы эмес. Жок, анан шариятта кээ бир кыздарыбыз айтып чыгып атат экен, жоолукчан эле кыздарыбыз, шариятта күйөөгө, кайната кайненеге кызмат кылуу милдет эмес деп. Андай эмес, садаган кетейиндер. Андай эмес. Шариятты сырттан окуп бурмалабаңыздар. Эгер шариятта эркек кишини баягындай сыйлоо милдет болбогондо, андай аял кишилерге жума милдет болмок. Эмне үчүн аял кишилерге жума милдет эмес? Ошол себептердин бири үйдөгү бала чаканын кызматы, күйөөнүн сыйын ордуна коюу үчүн. Бул эгерде күйөөгө кызмат кылбай койсоңуз, сот сизди кодоан дейт, мажбурлабайт, бирок диянатан Кудайдын астында мүмкүнчүлүк болуп туруп, эмнеге сыйлабадың дейт. Бул сөздө эркектерге тиешелүү, эки тараптуу маселе. Демек мына өз кийимин өзү жамайт эле дейт. Момундардын энелери колдору бошобой калган учурда. Ва яудул маридо, оорулуу адамдарды яуду, бул этиш зыярат кылат эле дейт. Ушул жерде Саид Багдаш устаз айтат, эмнеге оорулууну зыярат кылууда яуду деген этишти колдонду десе, сүннөттө. Бул оорулуу адамды зыярат кылуу бир ирет барып кабарын алып токтоп калуу менен бүтпөйт. Аут дейт, улам кайтып барып, бир аз убакыт кетирип, кайрадан барып зыярат кылуу дейт. Анткени оорукчан адамдын абалын сураган тирилип кетүүсүнө тете деп келет го макалда. Оорулууну зыярат кылат эле дейт. Ва южибу ман дааху мин гонин ва факирин. Адамдарды адамдарды катмарга бөлбөстөн, табака деп коет. Катмарга бөлбөстөн, бай чакырса да байдыкына, кедей чакырса жок дебестен жүзүн буйруп, кедейдин чакырыгына да жооп берип барар эле дейт. Ошол жерде арам эле болбосо. Кана фирашу мин адимин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жаткан жери төшөгү териден болот эле. Хашвуху лифун дейт. Ошо теринин ичинде курманын баягында сырткы кабыктарынан жасалынган бир жүн сыяктуу жумшак материалы болот эле дейт. وكان متقللا من امتعة الدنيا كلها. Дүйнөнүн отундарынан, дүйнөнүн көз боечу байлыктарынан көп өзүнө курап алган эмес, ал муктаж адамдарга берген дейт. وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها. Болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах таала жер, кен байлыктарынын баардыгын түгөл берип койгон, ачкычтарын. فأبى أن يأخذها. Ошол дүйнө толо турган кен байлыктардын ачкычтарын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам алуудан баш тартканда, хадисте келет го: "Я Алла, жок, мен бир күн бардар жашоо кечирип, өзүңө шүгүр кылайын, бир күн бир жокчулукка сабыр этип, өзүңө мындай бир сабыр кылайын" дейт да. Вахтар ал-ахират алейха. Бул көз боемочу дүйнөнү таштап акыретти тандаган дейт. Ва кана касира зикр, көп зикр кылат эле. Эртелигеч көп зикр кылат эле. Биз азыр мондай бузукчулук, адамдардын жүрөгүнө көрө албастык сезим толуп аткан заманда эртең менен кечинде көбүрөөк зикр кылып, анан эркек адамдар мечитте барып намаз окусак, устаздарыбыз айтат, фитнадан, бузукчулуктан сактоого иншалла кылган зикриңиз, мечитке барган кадамдарыңыз себеп болот дейт, фитнадан алыс сактоого. Даимал фикр,
дайыма пикирман болот эле дейт. А биз пикир кылбай атабыз, биздин пикирибиз курсак болуп калды. Кыргызстанды карасам, ашканалар аябай көбөйүп кетти. Неге китапканалар көбөйбөйт? Неге заманбап жакшы медреселер көбөйбөйт? Неге заманбап жакшы мындай бир балдар үчүн мектептер көбөйбөйт? Өзүбүздүн таламды талашкан. Демек биз курсактын пикиринен чыга албай калдык деген сөз. Жуллу дохкихи табассуму. Көбүнчө күлгөндө жылмайып гана баягындай адепти бузуп үнүн чыгарып арсылдап күлбөстөн жылмайып сонун бир күлөт эле, эң күлдү дегенде дейт. Ва кана ямзаху, өзүнүн достору менен, үй бүлөсү менен тамашалашат эле. Бирок тамашалашкан чакта дагы вала якулу илля хаккан, акыйкатты айтып гана тамашалайт эле дейт. Акыйкаттан ары аттап кетпейт эле деген сөз да. Ва кана ятааллафу асхабаху, досторунун кадырына жетер эле. Дайым достору менен ынак мамиледе, кыйынчылыкта туруп берер эле дейт. Ва юкриму карима кулли кавмин ва юваллихи амрухум. Кор болуп калган башчылардын сый-урматын ордуна коюп, жакшынакай сыйын көрсөтөр эле дейт. Ар бир коомдун башчысына. Демек, ар бир адамга өзүнүн даражасына жараша даанышмандуулук менен мамилесин кылат эле. Сахих хадисте келген, Азирет Анас радиаллаху таала анху айтат, Бухари, Муслимде келген бул хадис. Азирети Анас ибн Малик, Аллах ал кишиден разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыпаттап мындай деп атат да: "Ма масисту дибажан ва ла хариран алияна мин каффи расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам." Мен дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колунан дагы жумшак болгон кездеме эң кымбат болгон ошол жанагындай харир деп коет, жибекти кармап көрбөдүм дейт. Жибек менен эң мыкты кездемелер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кол астында колунун жумшактыгына салыштырмалуу, алар катуу кийиз эле болуп калат эле дейт. Чийден бүткөн кийиз болуп калмак дейт. Вала шамимту раихатан қатту атияба мин раихатихи саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аңкыган эң таза жыпар жытынан дагы дүйнөдө кымбат баалуу жыпарды жыттабадым дейт. Ал кишиге ошол терисинен Кудай Таала берген жыпар жыт болуп эсептелет. وَلَقَدْ خَدِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 10 سِنِينَ. Мен Азирет Анас ибн Малик айтып атат. Мен Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга 10 жыл талыкпай кызмат кылдым дейт жаш кезимде. 10 жыл кылган кызматымда эми көмөгүмдө деп атат да, тарбиясын алып жашаган. Фама кала ли қатту уффин. Ушуну мындай кылбадың деп мени жекиргенин, мени минтип урушканын, мындай бир уртокма калган эч качан көрбөдүм, күбө болбодум дейт. Вала кала ли шейин фаалтуху лима фаалта. Бир ишти кылбай калсам, эмнеге муну кылдың деп жемек алганын эч качан көрбөдүм дейт. Вала ли шейин лам афалуху алла фаалта када. Кылган ишиме эмнеге мындай кылдың деп, кылбаган ишиме эмнеге муну мындай кылбадың деп айтканын укпадым, балким каддараллаху ма шаа фаал. Ар бир нерсе Кудайдын буйругуна карап болот деп Кудайга тапшырып, мага жакшы тарбия гана бергенине күбө болдум дейт. Демек биз азыр шам намазына барабыз. Шам намазына баруудан алдын айта турган маселе, эч кимибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кадырын чаңчалыкта түшүрүүгө акыбыз жок, иманыбыз күйүп жок болуп кетет. Аны жөнөкөй андай улуу затты жөнөкөй адамга салыштырбашыбыз керек. Пайгамбар ал пайгамбар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам урматын жайына коюп, эртеле кеч көп салават айтып, колдон келишинче сүннөтүн аткара берели, Кудайым берекесин жаадырып берген болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Жалпы кыргызстандыктар, мусулман бир туугандарым, азыр буюрса суроо жоопко кезек бермекчибиз. Эгерде сиз суроо бере турган болсоңуз, төмөнкү номерлер аркылуу байланышка чыга аласыз. Бишкек шаардык уюлдук телефону ошол 0312 68 06 06. Ал эми Ошка менен чыгар турган болсоңуз 0709 68 06 06 номерлери менен байланышка чыгып сурооңуздарды жөнөтө аласыздар, Кудайым буйрса. Азыр суроо келгенге чейин биз бир нерсени тактай берели. Жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүбүз биз менен түбөлүк жашаш керек болот. Эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүбүз же туура эмес сөзүбүз айтылып чыгып кеткен болсо, биздин кылып аткан канча сооптуу иштерибиз анда курулай эле тек мындай бекер кетип калуусу бул толук ыктымал.
убакыттан пайдаланып азыр мындай бизге телефон чалууларга чейин WhatsApp аркылуу келген суроолорго жооп бере берели. Биринчи суроо мындай деп келген экен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Биздин сурообуз: кимге барып жол аштырса болот? Тапканыбыздан береке жок болуп жатат. Ислам түшүнүгүндө шариятта жол аштыруу деген маселе жок. Жолду ача тургандагы, ийгилик бере тургандагы бул Алла Таалам. Акид жана биз айткан бадул амал акида ырсабында келет. Муридул хайри ва шаррил кабихи валакин лейса ярда бил мухали. Кудайым жакшылыкты, жамандыкты Кудайым жаратып берет. Бирок Кудайым жаратканда пенде баласы мажбур болуп калбайт. Пендеге тандоо, ыктыяр укугу берилген. Муну акыйдада ал-ихтиярул жуз'i деп коет. Ихтиярул жуз'i деп коет. Пендеге ошондой каалоо укугу берилген. Кудайым касиет күч бергенде пенде Кудайымдын берген топугу жакшылыгы менен ошол ыктыярды жакшы нерсеге колдонсо Кудайым жакшылык жаратат. Анан пенде өзү шайтанга ээрчип, напсисин алданып, жаман нерсени кыла турган болсо, Кудайым жамандыкты жаратат. Демек, жаман жакшылык деген түшүнүк пендеге гана карата айтылган түшүнүк. Алла Таалага эч кандай тиешеси жок. Ошол себептен жолду ачуу, жабуу маселеси бул пенденин колунда эмес. Көз ачыктарындагы колунда эмес. Эгер көз ачыктар сиздин жолуңузду ачып бергенде, сиздикинен алдын өздөрүнүн жолун ачып албайт беле биринчи. Ошол себептен сиз өзүңүз 5 маал намазга өтүңүз. Бир тууганым Хасанул Басри деген улуу табиин бар. Ал киши айтат, Аллахым ыраазы болсун: "Ас-салату амануллахи фил ард." Намаз бул жердеги Кудайдын өкүлү, жердеги берекеси, жердеги жакшылыгы, тынчтыгы дейт. Намаз окуган адам демек иш оңолот. Анан экинчиден арамды аралаштырбашыңыз керек. Мен жашоодо билем, кээ бир адамдар намаз окуганга чейин шек күмөндүү же арам бизнестер менен алектенген. Намаз окуп баштаганда Кудайым аларды тазалайт. Ишин бөгөт кылып, башка кылып. Демек сиз билишиңиз керек, менин мурдагы кылып аткан бир ишимден тазалануусу деп. Кудай Таалам бизге иман бергенден кийин бизди жакшы көрөт, бизге жамандык бербейт. Балким өзүңүз мүчүлүштүк, каталыштык кетирип атасыз. Балким ошол бизнес жаатында жакшы илимин, билимин окубагандырсыз. Азыр заман күн сайын өнүгүп атпайбы? Демек, кыскача жооп, жол аштыруу үчүн көз ачыкка молдолорго барыш шарт эмес. Өзүңүз адал жүрүп, таарат менен жүрүп, Кудайдын шариятын моюндап, анын башында 5 маал намазды, бай болсоңуз зекетин берип, көбүрөөк аракет кылыңыз. Анан бизнестин тилин, илимин окуңуз. Шарият ал нерседен тыйбайт. Ошон үчүн окуп, ошол иштин көзүн тапсаңыз, Кудайым жолуңузду ачат иншааллаху таала. Экинчи суроо WhatsApp'тан келген. Бизде устаздар айыл жергесинде жума шарт эмес, шаар жергесинде гана жума буйруган деп айтышат, ушул туурабы? Бул маселе бизде мамлекеттик деңгээлде президентибиз бар. Анан мусулмандардын башчысы болгон Муфти Хазирет бар. Муфти Хазирет ошол кайсыл жерлерге жума өтөт деп жарлыгын чыгарса, укугун берсе, анда ошол жерлерде жума өтүлүш керек. Анткени жума өтүлүш үчүн лабутта мин изни султан ау наибихи, ошол падышанын уруксаты, падышанын орун басарынын же падыша бекитип берген мусулмандар үчүн мусулмандардын башчысы болуп саналган муфтинин орун басарларынын уруксаты керек. Алар уруксат берсе, жергиликтүү имамдарга каршы чыга албайт, жума окулат. Алар тараптан уруксат берилбесе, анда жума окулбайт. Жума окулуштун атайын өзүнүн шарттары бар. Шаар жергесинде же шаарга жакын болгон жерлерде деп келет. Үчүнчү суроо: Ассаламу алейкум дейт. Телефон рассрочка алсак болобу процент менен дейт. Процент менен болбойт. Насыя болуп калат. Бул процент жаман нерсе. Кичинеси чоңу баардыгы эле күнөөдө бирдей. Бул арак сыяктуу. Арактын ошондой канча көп өлчөмү деле, бир тамчысы деле арамдыкта бирдей эле деген сөз. Ушунчалык шарият китептерибизде айтат, фыкых китептерибизде бир тамчы арак чоң кудукка түшүп кетсе, баардыгын начас кылып арам кылат дейт. Бейнамаз кылат, адамды мындай күнөө өкүмүн алып келет дейт да. Ошол себептен этият болуш керек. Бирок сиз туура эмес жазып айтып алышыңыз мүмкүн могул жерде. Телефонду ипотека сыяктуу рассрочка бөлүп алса болобу деген маселе. Өзү бөлүп алуу бул нерсе арам эмес. Болгону СНГда бизде бөлүп алуу системасы түздөн түз, мына эки колду көрүп атасыздарбы? Оң сөөмөй менен сол сөөмөй жанаша болгондой рассрочка же ипотеканы арам менен, процент менен бирге жанаштырып алышканда. Мисалы кандай? Мисалы мен өзүм сатуучу болсом, телефонду нак алып кете турган болсоңуз, мисалы 5000 сом. Мисалы эми 10000 сом дейли. Эгерде насыяга бөлүп убакытка, мындай убакытты бөлүп алып кете турган болсоңуз, убакыттын барабарында, анда мисалы 7000
сом деп атам. 2000 сом арам эмес, анткени ал мен зыян тартып атам да, качан арам болот? Ошол мөөнөтүнөн мурда төлөй албай кечигип калсаңыз, ар бир мөөнөттүн барабарына акча кошулуп атса, анда бул арам болуп калат. Муну рибан наса деп коет. Убакыттын карама ашына акча төлөп атасыз. Бул ошол исламга чейинки баягындай түркөйлүк жахилия доорунда ушул рибан наса деген көп болгон. Анан экинчи түрү бар рибал фодл дейт. Бул жанагындай инда мукабалатил джинс дейт. Бизде рибанын иллаты шариятта ал кадру маал джинс деп коет. Мисалы бирөө бир алтынды алып келди, Казакстандын алтынын, Кыргызстандын алтынын оң колдо, сол колдо Кытайдын алтынын. Биздикинин сапаты бийик болуп атса, демек менин 1 килограмм алтыныма Кытайдын 1 килограмм алтыны ага кошумча дагы бир нерсе дей турган болсо, ашыкча талап кылган нерсе арам болуп эсептелет. Көрдүңүзбү? Ошол себептен эгерде кечигип калган жагдайда акчаны кошумча пеня туулуп атса, бул арам болуп калат. Ошол себептен альтернатива адал жолу менен эле акча топтоп сатып алганыңыз жакшыраак болот. 4-нчү суроо. Мен 3 уулума 3 кой союп акыйда берсем болобу дейт. Акыйда эмес, акыйка дейсиз. К менен. Акыйда деген ишеним, түйүн деген болуп калат да, Кудайга болгон ишеним. 3 уулума 3 кой союп акыйка берсем болобу дейт. Эркек балага ар бир балага 2 койдон союлат. Демек сиз мүмкүнчүлүгүңүз болсо, чолоңуз жетсе 6 кой союшуңуз керек. Бирок мунун өзү да Ханафи фикта кээ бир Ханафи алымдын сөздөрү. Көпчүлүк Ханафи алымдар, басым көпчүлүгү, жок, мунун өкүмү курбанчылык малын союу менен өчүп кеткен дейт. Мүмкүнчүлүгүңүз жетсе 6 кой союп бересиз жанагындай. 7-21 деген күндөрдө. 5-нчи суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин күйөөмө хидаят тилеп дуа кылыңызчы дейт. Динге келтире албай кыйналам дейт. Өзү Москвада. Мен 2 уулум менен айылдамын. Жакында 3-сүн күтүп жатабыз. Биз менен келип жаша десем келгиси жок. Ал жакта жумуш жок, акчасыз калабыз деп коет. Балдарынын тарбиясында такыр ойлобойт. Антпеш керек. Ким айтты? Кудай рызкынын баарын Орусияга, Москвага чектеп койгон деп. Кур'ан-ы Каримде айтат: "Фамшу фи манакибиха ва кулу мир ризқи." Жалпы жер үстүнө жайылып, Кудайдын рызкысын издегиле, Кудай берген адал рызкыдан мээнет кылып, пешне териңер менен жегиле дейт. Ал жөн эле коркоктук, чоркоктук. Мына атайын бизнес жаатында мыкты адистер бар экен Кыргызстанда. Кудай таалам берекесин берсин. Алкановтар деп коет. Азыр жаш ушундай бизнес жаатында жакшы адамдар, кадрлар чыгып атат. Мен сыймыктанам. Мен аны тааныбайм деле, ал мени тааныбайт деле, ортодо эч кандай кызыкчылык жок, реклама жок. Болгону мен айтайын дегеним, Алканов өзү бай, колунда жакшы мүмкүнчүлүгү бар адам экен. Болгону мына өзүбүздүн жерде, элде туруп деле адал мондай бизнес кылса болот деп бизнес жолдорун үйрөтүп атат. Ошондой туура сабактар болушу керек, көбөйүшү керек. Ошол Орусиядагы, Москвадагы аракет менен Кыргызстанда деле, Бишкекте деле, мейли бир Кыргызстандын булун бурчунда деле аракет кылса, Кудайым рызкыны бербей койбойт. Илгертетен ата-бабаларыбыздын оозунда нускалуу кеп бар, аракет кылсаң берекет дейт. Аракет кылсак кайсы жерде болбосун, иншалла адам рызкыны табат. Бул илим маселеси. Мен илим жолундамын, ошондой эле да. Кыргызстанда окууну жыргатпаган бала чет жака чыгып дагы жыргатпайт. Муну жакшы билиш керек. Кыргызстанда биринчи пайдабалын түптөп, акыйдасын адашып кетпегендей болуп, Ханафи мазхабта олуттуу терең бир аз мындай көз ачылып, анан бул жерден илимге умтулган бала Египетке, Иорданияга, кайсы жерге болбосун чыкканда ал окуп кетет. Бияктан окубаган бала тияктан деле кыйратпайт. Ошондой эле кеп, ошондой эле маселе. Сиздин күйөөңүз үчүн үй бүлөсүнүн жанында зинадан алыс болуп, балдарын аталык мээринди берип, бирге жүргөнү ал үчүн жакшыраак болот. Мына социолог илимде азыр айтылып атат, Кудай сактасын. Биз мигранттык маселени ордуна коюп, колдон келишинче балдарыбызга аталык мээрим, энелик мээрим берип калбасак, азыркы акыркы келечекте 20-25 жылдын ичинде ушул мээримсиз балдардын терс майнабын көрүп калабыз деген чоочулоолор бар. Кудай сактасын, ага Кудайым жеткизбесин. Иман, инсап, илим, билим, туура каада, салт, насыл менен туура нукта жаштарыбыз мээримдүү, зөөкүр эмес, мындай илим, билимден чырагы болгон, жаш мамлекетине пайда келтирген жаш муундар болсун деп тилектенебиз иншалла. Кийинки суроо. Анан күйөөңүзгө дуа кылабыз иншалла, сөзсүз дуа кылабыз. Сиз да дуа кылыңыз, аял киши өжөр болот, аял кишинин дуасы кабыл болот. Имам Бухари
өмүр таржымал китептеринде келет, ымыркай кезинде, бөбөк кезинде көзү көргөн эмес дейт. Бирок энеси Кудайга зар какшап, мындай олия чалыш пенде болгон да, такыба аял болгон. Даарат менен жүргөн, даарат менен эмизген, Кудайдын буйругуна моюн сунган, шариаттын буйруктарын так аткарган болгон. Дуа кылып, бул киши Имам Бухари рахимахуллах ва радияллаху анхунун энеси дуа кылып, түшүндө Ибрахим пайгамбар кирет дагы, көп Кудайга жалбарып дуа кылганыңдан Кудайым балаңа көзүн кайтарат деп, эртең менен турса көзү кайтып келген болот. Бул жөө-жомок эмес, апыртма эмес. Бул Кудайдын ошо кээ бир сүйүктүү пенделерине берген керемети, жакшылыгы. Айтайын дегеним, күйөөңүзгө токтотпой дуа кылсаңыз, Кудайым буйрса кабыл болот. Имам Муслим, Сахих Муслим китебинде алып келет. Юстажабу ли ахадикум ма лам я'жал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, силердин бирөөңөр шашып кетпесе эле дуасы кабыл болот дейт. Дароо кабыл кылып койсо биз дуа кылбай коебуз да, шашпастан дуаны токтотпой кыла бергиле. Шашып кеткени кандай? Якулу айтат дейт. Даутуху фалам юстажаб ли. Дуа кылып атам, мунун нүзүрүн, майнабын көргөн жокмун деп шашып кетет дейт. Ал туура эмес болот. 6-чы суроо. Ассаламу алейкум, күйөөсүн кемсинткен аялга кандай карайсыз, сен чолоксуң жана башка сөздөр менен дейт. Дайыма башында бир тараптуу жооп берет элек ушундай суроолор келгенде. Кийин жашоону бир аз болсо да карап көрүп, эки тараптуу жооп берип калдык. Азыр сиз жеңебизди ушинтип мени кемсинтет деп айтып атасыз го. Бирок өзүңүз дагы кемсинтишиңиз мүмкүн. Ошол себептен сизге жооп берүүдөн алдын өзүңүз аялыңызга кандай мамиле колуктуңузга жасасаңыз, ошондой мамиле кайтып келет. Анан өзүңүз жакшы болуп турсаңыз деле айдай аппак болуп, сүттөй аппак, таза болуп. Анан келинчегиңиз, жеңебиз ушинтип эметип атса, сизге сөз кайтарып атса, ал жаман нерсе. Чубак устазыбыз айткан го. Аялым мен эшек дейт, эмне болот десе, эшектин аялы болот деген сөз. Сизге жамансыз айтып сыйлабай атса, периштелер ошол аялды каргыштайт. Сиздин ордуңузга периштелер жооп берип коет. Ошого көп кыйналбаңыз, карыкпаңыз. Эми үй таалим өтүш керек. Өзүңүз адептүү болушуңуз керек. Кудайым урса андай сөздөр болбой калат. Эми андай туура эмес, күйөөсүнүн сыйын урматын ордуна койбогон жаман. Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мираж кечесинен кайтып келип, айт намазын өтүп бүтүп, келатса аялдар жамааты топтолуп калган экен, акырын келип аларды карабастан туруп төмөнкү сөзүн айткан. Тасаддaqna ya ma'sharan nisa fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar. Көп садака чыгаргыла силер дейт. Байлыгыңар менен дагы, эртең менен зикир кылып, сооп тиш кылып, кызмат кылып, кызматыңар менен дагы дейт. Анткени тозоктун көп бөлүгүн аял заты түзүп калыптыр дейт. Эмнеге десе, жакшы күйөөсүнө итаат кылбастан, урматын жайына койбостон бир аз күнөөгө батып калыптыр дейт. Бул коркутуу эмес, андай оор акыбалдан Кудайым сактасын. Болгону аял заттын аялдыгы, ар намыс, аброю күйөөсү менен болот. Аял күйөөсүнүн бетине сен чолоксуң деген биякта турсун, өзүнүн курбуларына барып күйөөсүн жамандабаш керек. Муну көбү билбейт экен өзгөчө жаш келиндер. Күйөөсүн жамандагандык бул акыйкатта өзүңүздү жамандагандык. Күйөөңүздүн аброю түшкөнү билесизби? Сиздин өзүңүздүн аброюңуздун түшкөнү болот. Этият болушубуз керек болот. 7-чи суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт, мен Ташкентте товар кетирем дейт. Товарды 350 алам деп айтам, 350ден деп, бирок Бишкектен андан 40-50 сом арзан сүйлөшүп алам. Ошондой кылганым туурабы дейт. Маселе мындай. Сиз эгерде товарды мындай өзүңүздүн ыкчамдыгыңыз, ийкемдүүлүгүңүз, чеберчилигиңиз болбогондо 350ден алмаксыз. Базарда орто эсеп. Бирок тааныш билиш болуп, ишенимге кирип, сүйлөшүп, ошондой арзаныраак жерин тапсаңыз, анда ошондой орто эсепти айтсаңыз болот, орто эсепти. Анткени башкалар ошо 350ден алышы мүмкүн да. Бирок экинчи маселе бар фыкыхта, бизде соода сатыкта. Буюул амана деп коет, аманат соодасы. Эгер сизден товар сатып алып аткан адам накта өзүң алган баасын айт десе, анда жанагы ылдыйраак баасын айтышыңыз керек болот. Бул аманат соода болуп калат. Анан аманат эмес, катардагы соода болсо анын зыяны тийбейт. Анткени сиздин ал жердеги чеберчилигиңиз болуп атат деген маселе. 8-чи суроо. Бир суроо бар эле. Тамак жеп жатканда өмүр токтоп турат деген барбы дейт. Эми ата бабабыз ошентип айтып койгон. Өмүр токтоп турат дегени тамакты апсыгып ашыкпастан, дегендей өткө башка жака кетип калбастан, бисмилла деп шашпай, дуа менен баштап колду жууп, шашпай отуруп тамактануу дегенге эле барып такалат. Анан жок, өмүр кете берет болгону тамак учурунда
мындай уятсыз, шариатка терс келген маселе сүйлөшүлбөсө эле ал эсеп кысып калмайт. Анткени тамактын өзү бул зарылчылык катары бааланат да. Болгону тоюп туруп деле эч бир жакшы максатсыз тойгондун үстүнө тойгузуп жей берсе, анда ал шариатта арам болуп калат, ал шариатта туура эмес болуп калат. Эгер жакшы бир максат үчүн антип тоюп атпаган болсо. 9-суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, мен Куран жаттаган каарымын дейт. Үйдөгүлөр Москвага барып иште акча тап деп жатышат. Москвага барып мигрант болуп иштегим келбейт. Кеңешиңизди бериңизчи. Аллах ыраазы болсун сизден дейт. Сиз мындай кылыңыз. Эгерде Кураныңызды жакшы окуп бүткөн болсоңуз, жакшы бир ошо Куранды бере турган жерди издеп табыңыз. Ушундай өзүңүздү сунуштаңыз. Мен ушундай медреседен акыйдам туура, Ханафи мазхабта билимим бар, Куранды ушундай чебери мен жакшы окудум деп айтып, ошондой жумушка кириңиз, Куран бере турган жерге. Бул биринчиден илимиңиз кор болбойт, илимиңиздин садагасын чыгарып турасыз. Эми зарылчылык, кийинки алымдар уруксат берген, антпесе Куран калып кетет деп. Зарылчылык үчүн ошол маян акыңызды алып турасыз, андан сырткаркы убакыттан бир эптеп тааныш билиштерден такси машина тааппы, башка кылыппы, жол жобосун карап, бияктан иштеп, ошондо Кураныңыздын дагы зекетин берип, эми эркек азаматсыз колуңуздан иш келет буюрса, демек кошумча иштеп, ошол ата-анаңызга таап турсаңыз, ойлойм бияктан эле жакшыбы деп. Анткени Орусияга барганда чөйрө кандай, диак кандай, Кураныңыз унутулуп калат. Ата-энеңизге туура түшүндүрсөңүз, буюрса баардыгы жакшы болот. Жакшы жерге орношуп, тапкан маянаңызга Кудайым берекесин берсин. Курандан көптөгөн шакирттерди чыгарыңыз. Өзүңүз жакшы билесиз. Хайрукум мен таалламал Кур'ана ва аллама. Силердин ичиңерден эң жакшыңар, кайрымдууңар Куранды үйрөнүп, өзгөгө үйрөткөндөр дейт. Кийинки суроо. 10-суроо экен. Дарылык үчүн жылан шорпо ичсе болобу дейт. Бул боюнча атайын Ахкамус Сайди деген китеп бар. Чоң алым Шейх Саади деген алым жазып чыккан. Анан Саид Багдаш устазыбыздан да муну тактаганбыз. Анткени Ханафи фикхта эң фатва бериле турган Раддул Мухтар деген Шейх Мухаммад Амин ибн Абидин рахматуллахи китеби бар. Ошондо айтат: "Ат-тадави бил мухаррам" деген тема бар. Арам нерсе менен дарылануу. Жылан эти желбейт. Бул арам нерсе, туурабы? Ошол арам менен качан дарыланат? Эгерде башка адал сиздин ооруңузду такыр дарылай албай, же майнапсыз көп убакыт чыгым кетип калып атса, ушунда зоннул голиб деп коет, көп күмөн жылан ошол жардам бере турган болсо, ошондой учурда гана эки сөз бар. Ошол арам болгон жылан мубах болуп турат, же уруксат берилет деп айтышат. Бир учур. Анан 4 мазхаб фикхул мукаранга кайтсак, Малики мазхабта, бир риваятында Малики экинчи мазхабта жылан менен дарыланса болот, бирок аны өлтүрүп атканда уусун денесине таратпоо шарты менен дейт. Кантип? Жана китепте ушундай баяндап берген да, Маусул фикхи аль-Кувейтия деген китепте. Жыландын башын ошол өлтүрүп атканда башы менен куйругун кармап туруп анан муздап же башкандай кылып жандай башын кессе, ошондо муну ошо жылан менен алектенгендер билет, уусу тарабайт, ошондо дарыланса болот дейт. Бул дагы зарылчылык болсо. Бизге суроо бере турган угарман бар экен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Сурооңузду узатсаңыз болот. Аманчылык, үй бүлөңүзгө. Рахмат, Алла разы болсун. Аллахым разы болсун. Сизге суроом береле да. Азыркы учурда көп эле кыргыз элибизде, Кыргызстаныбызда дин карманган жаштарыбыз, карларыбыз, үйгүлөрүбүз көп да. Ооба. Бирок алардын арасында көп эле дин сабатсыздыкты, шариатты өзүнүн пайдасына гана карманып, анан бирөөдөн дагы ошентип талап кылгандарчы. Ооба. Аябай толкундан турам, кечиресиз. Жок, Алла разы болсун сизге. Анан мисалы күйөөлөр аялынан өзүгө пайдалуу нерсени талап кылып, шариатта ушундай депчи. Ооба. Балдарын багуу, ага бир какой-то эме кызмат көрсөтүү жок да. Ооба. Көп эле учурдачы. Еще аялдардан дагы ошондой ката көп кетип жатат. Ошолорго кандай насаат бересиздер? Ошонун жолун дагы айтып койсоңуздар. Аллахым разы болсун. Аллахым разы болсун. Эң олуттуу маселени козгоп атасыз. Сиз номериңизди кийин бияка калтырып коюңуз. Сизге иншалла мына жаңы чыкты, чагылгандын көзү жакшы деп, эгер мен китептин атын туура айтсам, Касым Тыныстанов атабыздын китебин ушунду бастырып чыгышты, экинчи басмасы. Ошол китепти мен бияка таштап кетем белек катары. Сиз байланышып ошо китепти алып алыңыз. Эмне үчүн? Анткени сурооңуз олуттуу.
суроо кандай болуп атат? Азыр могу шариятты карманган адамдар укукчул болуп кетишти деген сөз. Мен да Кассиде өткөн сабакта айттым. Бизде мисалы Союздан чыкканыбызга канча жыл болсо, эгемендүүлүгүбүзгө мынакей 30 жыл болду. Кудайым эгемендүүлүгүбүздү жоготпогон, түптүү калып калууну ыйман, илим менен мындай кыстоодон суурулуп кетүүчү өлкөлөрдөн кылсын. Айтайын дегеним, ошондо сабакта айтылды да, карап көрсөк 30 жыл эгемендүүлүктө биздин мусулман чөйрөсү эки нерсени үйрөнүп алыптыр да. Биринчиси, эркектер талак бергенди үйрөнүп алыптыр. Көп аялдуулук, ислам дегенде эки нерсени эркектер үйрөнүптүр. Көп аялдуулук, алы жеткени, жетпегени, адилеттүү болгону, боло албаганы, анан экинчиси талак берүүнү. Аял заты болсо, алар да эки нерсени үйрөнүп алыптыр. Жоолук салынып аткан бир туугандарыбызчы. Аларды кемсинтүү эмес, жоолук салынуу парыз. Бирок жоолукка татыктуу болушубуз керек да биз. Биринчиси ошол эме экен. Үйрөнүп алган нерсе талак суроо, экинчиси укукчул болуп. Мен кайненеме кызмат кылбайм, күйөөгө кызмат кылбайм деп. Угармандарга эмне деп айтамын? Бул шариятта эки нерсе бирдей каралган. Эркектер аялдан шариятты өзүнө бурмалап акысын гана талап кылып албаш керек. Аял минтиш керек, тигинтиш керек деп. Аялдар да күйөөсүнөн талап кылып албаш керек. Акы валахунна мислуллади алейхинна бил маруф дейт. Акы, ала турган акы, моюндагы жоопкерчилик менен бирге болуп анан айкалыш керек деген сөз. Бизде суроо бар экен, суроого жооп берип, азыр могу биринчи суроого да кененирээк улантабыз. Радионун үнүн өчүрүп алсаңыз же сыналгыныкын. Ошондо үн жаңырбай турса жакшы болот эле. Алло. Ассаламу алейкум. Сурооңузду узатсаңыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Мен 2005 жылдан бери 4 баланы өзүм багып келем. Анан мен деген балдар деле багып жүргөндө мен бала тарбиялаган мен убактым болуп өтөчү. Үйдө дайыны чыгып канакта бир папка чыгып канакта 12 жашар. Айван санаганда бир отугун эмерим чыгат. Үйдө бир 40-30 миң акчаны бир айда болот деп коюптур. Ошо сизден сурап элем. Мен балдарды багам, бирок мен тарбиялаган, мен убактым жок. Эрте менен кетем, тазада иштейм. Бетимде келем, мен балдарым үйдө жалгыз калат, эмне кылат, мен билбейм. Аллахым сизге сабырдуулук, жакшылык берсин. Азыр сизге жооп берүүгө аракет кылайын. Аллахым жардамчыңыз, көмөкчүңүз болсун. Эжебиздин акыбалы оор экен. Сиз мындай кылыңыз, мына ушул эфирди көрүп аткан, жалпы эле исламда мындай муктаж адамдарга көңүл кош болбогон, жана биз сабактын башында окудук го, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дайым алсыздарга, көмөккө муктаж болгондорго кол созот эле дейт. Сиз эртеден кечке үй бүлөнү, балдарды 4 баланы багып атсаңыз, базарда болуп, ушул жерде угуп аткан инсандар бар, мисалы бала бакча, атайын даярдагыч адамдар бар да, ошол адамдарга кайрылуу, ушундай муктаж болгон эжелерибиздин, чындап муктаж болгон эжелерибиздин азын оолак маяна менен, өтө бекер деп айтпасак дагы, бекер болсо нур үстүнө нур, бирок азын оолак маяна менен алып ошол жумуштан балким кайтканга чейинки убакытка чейинби, бул бир жол эми альтернативасы. Ошондой карап бере тургандай бир жолдорун караш керек. Анан жакшысы сиз карап көрүңүз, балким сизди дагы түшүнүп, балдарыңызга аталык мээрим бере турган ошондой бир турмушка чыксаңыз, сиздин ден соолугуңуз дагы коруйт эле, каралат эле, баардыгы жакшы болот эле. Эми Кудайым жакшылыгын берсин, биз дуа кылабыз иншалла. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз. Сиз угуп атам. Рахмат, Алла разы болсун. Сурооңуз. Менде талак маселеси жөнүндө суроо бар эле. Устаз. Мындай кылалы. Кечиресиз, азыр сөзүңүздү бөлүүгө туура келип атат. Талак маселесин муфтиятка барасыздар, же болбосо Улан мырзабызга кайрылып бирге келесиздер. Бул эфирде ошол талак маселесине жооп бере албай калат экенбиз да. Ким талак менен кайрыла турган болсо түз муфтиятка же Уланбай экөөбүзгө түз кабарлашса жакшы болот эле. Эми сиз айтыңыз, ушунча чыктыңыз да айтыңыз. Устаз, мен өзүм Россия жергесинде болгондуктан муфтиятка жете албай атам да. Түшүнүктүү. Анда жакка чакырайын деп атам. Өзү билгендерин WhatsApp'тан талагын бердим деп жазып койгонмун да. Анан үйдөгүлөр барып алып келип алышкан, болбой жашайсыңар деп. Сиз азыр ушундай катуу ортого түшүп,
жашап атам сүйлөгөндө эле ой ушул эме кылып атат. Анан жакында чакыр деп андай өйдө өкүлдөр атам дагы апам дагы. Сиз буга чейин мен бир тактайынчы, сиз буга чейин канча жана талак бердим деп ушуну эле иштеткенсизби же дагы башка талак берүү жолдору болгонбу сизде? Буга чейин болгон эмес. Ушул гана болчу да? Ошо биринчи жолу болгон өзү. Анан WhatsApp'tan 3 жолу талак деп жазып койгонмун да. Сиз мындай кылыңыз. Сиз бияка номериңизди калтырып, кийин байланышка чыгыңыз, көрдүңүзбү? Талак маселеси мындай угуп эле дароо жооп берилбейт да. Бул мынтип мындай ийне чейин караш керек. Сиз номериңизди калтырыңыз биякта. Анан биз сизге байланышабыз буюрса. Угармандарга эскертүү, бизге байланыш телефон номерлери 0312 68 06 06 же болбосо Ошка номер аркылуу 0709 68 06 06. Ошо менен биргеликте талак маселелерин бербесеңиздер жакшы болот. Башка ошол угармандардын убактысын алып коебуз. Бул талак неге мындан качыш эмес? Муну талак нерси ушундай. Посредник ортодогу адамдар жеңем акем талак бериптир деген маселе болбойт. Акем жеңеме бериптир деп. Өздөрү экөө ээрчип бирге келиш керек же алыста болсо номерин калтырыш керек болот. Дагы бир угарман бар экен. Алло, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алло. Сиз эфирдесиз. Ассаламу алейкум. Ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Аллахтын сизге разы болсун. Устат, менде мындай суроо бар эле. Ооба. Биз деген ушу таап бирөөлөр айтып барганбыз, 50 таап депчи. Анан барсак деген ал ушу Аллах жөнүндө эле айтып, ушу жакшы нерселерин айтты, бирок деген дем салганда биз ушу дем салганда барып эле жүрөбүз, моозу эмелерге дем салдыр, бирок эчтекесине түшүнбөдүк да, мындай Куранды даны айтпады. Бул кандай болуп калат? Түшүнүктүү. Туурабы, туура эмеспи? Башка сурооңуз жок, Жок, ошол. Элдик табып деп атат, ошон үчүн молдого барганда, дем салдырган табыпка барганда өтө этият болуш керек. Балким бакшы көз ачык болуп калышы мүмкүн. Кандай адам болбосун, табыпчылык шариятта дурус эле, бирок эгер окуп атканда Куранды эмес, жанагындай жин шайтандарды чакыра турган туура эмес нерселерди же адамдардын башын айлантып, булар билбейт деп Куранга окшош эле бир нерсени дөөдүрөп сүйлөп аткан болсо, андайларга барбаш керек. Айтып келебиз, табыпка барып дем салдыруу өзү тамак жей албаган учурда бирөөнүн колу менен тамак жегенге тете барабар болот. Атайын YouTube баракчасына кирсеңиз, Чубак устазыбыздын бейиши болгор кабыры нурга толсун устазыбыздын, алтын атабыздын дем салуу деген темасы сонун берилген. Анын аркасынан эле меникин карасаңыз, устаздыкынан кийин албетте экинчи кезекте кайсылар окулунат? Бүт ошол жерде айтылган. 7 жолу Фатиханы окуу, Шейх Устаз Саид Багдаш устазыбыз айтат, 313 жолу Аятыл Курсин окуу, Ясин сүрөсүнө 1 жолу, Сауфат сүрөсү 11-аятка чейин 1 жолу, Ихлас, Фалак, Нас булар 3 жолудан окуу, иншалла ар кандай кыйынчылыктардан, сыйкырдан, ысытма сууктан сактайт. Анан сиз айткандай күдүктөнүп, шектенип атсаңыз барбаш керек, ачык Куран окумайынча. Жыргал Карике деген устазыбыз бар, ошого барсаңыз иншалла туура болот. Анан Надыр устазыбыз бар, ошого барсаңыз туура болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам, Калысбек устаз. Мен сурайын дедим эле, каза намаздарды көбүрөөк окуш керекпи же нафиле намаздарымбы? Каза намаздарды көбүрөөк окуш керек деп ойлоп атам эле. Аллах. Оразаны делечи ошондой сыяктуу каза ораздар кармап туруп. Айырма жокпу. Аллахым разы болсун. Башка сурооңуз жокпу сизде? Жок. Алла разы болсун сизге. Чоң рахмат. Каза намаз азыр бизде дагы бир суроо бар экен. Ошо эки суроону бирге окуп туруп, анан жооп берсек анда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сурооңузду узатсаңыз болот. Мен бир суроо берейин дедим эле, мындай болуп жатса, мындай сиңдимдин кайненеси ошо башка динде да, деп экен. Анан ошолор менен кудагыйлар менен кошо биз болсо намаз окуйбуз, атабыз ажике. Анан ошондо кандай катчоо бир дасторконго тамак ичкенде кандай рахмат. Бул бир суроом, анан экинчи суроо берсе болобу? Сөзсүз. Экинчи суроом бул азыр көбүнчө адамдар ушул мен бүгүн эметип калдым, катышып калдым да. Кээде мындай убактым болгондо ушул катышып калып, угуп калып атам да. Көбүнчө адамдар ошо социальный, экономический проблемаларын
кимге кайрыларыңызды ушул сөздөргө кайрылып жатышат да, баягы последний точка катарычы жана эжени да өтүп кетти, эметипчи проблемасын айтып дегендей. Ооба. Анан последний инстанция точка ошо кайрылуу эмес, адамдардын айла жоктон ушул сиздерге уже кайрылып аткан аксы болуп атат да. Ушул нерселерди кандай кылып, кандай муфтияттын деңгээлинде жогорураак деңгээлде чечкенге аракет кылып көрөсүздөрбү деген. Рахмат, сурооңузга түшүндүм. 5-суроо, каза намаз окушум керекпи же нафил окушум керекпи дейт. Биринчи каза намазды окуңуз таксырым. Анткени каза бул моюндагы парыз. Намаз 5 мал намаз бар, анан витр намазы. Витр важип болот. 5 мал намаз багымдаттан куфтанга чейин адаан деп коет. Өз убактысында окуш парыз болот. Убактысы чыгып кетсе, колдоан кайра окуш дагы парыз болот. Анан каза намазды окуганда ошону өтөө менен гана бүттү эмес. Алымдарыбыз айтат, каза намазды окуп бүтүп, көбүрөөк кошумча тобо кылып, астагфирулла, Кудайым кечир, убактысынан кечириптирип коюп атам деп дагы жүрөктөн ага бушайман болуш керек. Ошон үчүн биринчи каза намаздарыңызды окуңуз, анан бүткөндөн кийин иншалла нафилге аракет кыла бересиз. Элестетиңиз, сиз бир адамдан чоң өлчөмдө акча карыз калдыңыз, анан карызды төлөбөй кошумча садака чыгарып жүрөсүз. Кудайдын астында кайсынысы артыгыраак деген сөз. Эми ага кошуп, казага кошуп арасында 2 рекеттен бир салам менен нафил окуп турсаңыз, иншалла зыяны жок, болгону моюндагы карыздан кутулганыңыз. 6-суроо, эжебиздин суроосу, сиңдимдин кайненеси бөлөктүндө дейт, тамак отуруп кандай кылабыз? Дасторкондогу тамак адалдан болсо зыяны жок, бирге отура бересиздер. Кайыр дин менен мамиле кылуудан шариятыбыз тыйбайт. Ал өз динине үндөп чакырып атпаган болсо, шарияттагы уят нерсе үндөп атпаган болсо, эми кайненелик кызматын кыла берсин. Күйөөсүнүн энеси адамгерчилик мамилеси болуш керек, бирок ал киши өз динине кайтып кетпестен, мындай оройлук корстук кылбасын. Тескерисинче кызматын кылып, жумшактык менен исламдын баарлыктарын иши менен, кыймыл аракети менен чагылдырып, ислам динине кайра тартууга аракетин кылышсын. Мындай милдет мажбурлап эмес, жакшы жагын көрсөтүү менен кызматын кыла берсин, бирок динине кирип кетпөө шарты менен. Анан социалдык проблеманы кандай кылабыз дейт, амал муфтиятка кайрыла турган маселе. Анан муфтияттын азыр абалын эми билебиз да, Кудайым буйрса мынакей жаңы түптөлүп, сонун болуп жакшы кетип атат. Кудайым ар дайым жакшы дуа кылып туралы. Айтайын дегем, атайын жакшы фонддор бар, ошолорго кайрылса бир жолу чыгып калабы деп ойлойм. Бардыгына Кудайым эми жакшылыгын берсин. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, устаз. Ва алейкум салам, рахматуллахи ва баракатух. Разычылык билдиргим келип турат. Аллах таалам разы болсун сизден. Зоруңузга береке берсин Аллахым. Мен суроом мындай эле, устаз. Азыр жана талаптар боюнча бирөө суроо бербейт. Анан мен суроом, жаш балдарды эмдеген эжелер болот да. Жана башында жаракаты бар экен деп, ташбакан жумурткасы мененчи. Анан биз ошо эжени билет элек. Ошондо эмдеп жүргөнчү, бирок ал бакшы келин мен кийин билдим да. Ооба. Ага барганыбыз ошондо туура эмес болуп калат да. Башка сурооңуз барбы дагы? Нет, түздөп эмдеп боло беретпи, кандай? Турам жокчу эле. Аллах таалам сизден разы болсун, тилектериңизди Кудайым кабыл болсун биргеликте. Жаш балдарды эмдеттим деп атпайсыз, бал бакшы чыгып калды деп. Бакшыныкы жакшы эмес, анткени аныкы туура эмес. Шариятыбызда акыйда китептеринде айтат, көз ачыктарга, бакшыларга, палачкандарга мен кайыпты билем, жолуңарды түзөтүп берем дегендерге барган шариятта такыр туура эмес, этият болуш керек. Атайын дем салдыра турган инсандарга дем салдырса жакшы. Эми өткөн убакытта ошондой кылыпсыз, Куранда келет, афаллаху амма салаф деп. Өткөн күнү өткөн ишке салават, ал кечиримдүү, келер чакта андайга барбаңыз. Азыр медицина өнүккөн, ошондой жакшы медиктерге текшертиңиз. Бул биринчи жолу, экинчи жолу жакшы адамдарга дем салдырыңыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам. Бул нафар медиа прямо эфирби? Азыр эки тараптан болуп атат. Негизгиси бүгүнкү күн, бейшемби күн Дин сабат деп Марал ФМден тикелей чыгат. Анан Улан мырзабыз келип ошол эфирди тикелей улап сиздерге берип атат. Негизгиси Марал ФМдики бүгүнкү күн. Ошон үчүн Марал ФМ жамаатына рахмат, ушундай мүмкүнчүлүк бергенине. Кудайым ушул жамааттын баарына жакшылыгын жаадырган болсун. Сурооңуз. Мындай суроом бар эле. Менин 4 балам бар, күйөөм бар. Күйөөм ичет. Анан күйөөмдүн акчасын сурабай алам. Көп албайм, азырдан керегиче алам. Ошол күнөө болбойбу? Аны эми алганда сиз аз акчаны өзүңүзгө балдардын каржыласына гана аласыз да, туурабы?
Ооба, бирок өзүнүн үйдүн продукциясына, кийим-кечесин балдарыма иштетем. Ошол. Дагы башка сурооңуз жок, Жок. Түшүнүктүү. Маселе мындай. Хинт имраату Аби Суфьян исламды кабылдагандан кийин Хинт баягы Азирети согушта көп Хамзаны, башканы киши өлтүргөн адамды жалдап келбеди беле. Исламды кабылдаганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам астына келип суроо узаткан. Инна заужи рожулун шахих ла ю'тини ана ва валади ма якфини. Мага жана балама жете турган нафака бербейт. Өтө мындай сараң адам, битир адам деп айтканда, ошону сиз суроо бергенде алсам болобу дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Худи анти ва валадики бил ма'руф." Чектен ашып кетпей, өзүңүздөргө жете тургандай өлчөмдү алса болот дейт. Эми Кудайым күйөөңүзгө ынсап берсин, арактан башы чыкпай ошентип сиздерди карабай атса, өзүңүздү кароого, каржылоого, балаңызга жете тургандай аласыз. Бирок күйөөңүзгө дуа кылып, дааватка чыгарганга үндөп, таалим өтсөңүз, буюрса күйөөңүз өзү каржылай турган убакыт келип калат. Кудайым күйөөңүзгө ынсап ыйман берген болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салам. Устаз, менин бир суроом бар эле. Менин балдарым кичинекей да, анан дагы боюмда болуп калган экен, 1 айлык. Ошону аборт кылдырсакпы деп дагы ойлоп атам. Эң кичине балаңыз канча жашта? 6 айлык. Түшүнүктүү. Анан 2,5 жаш, 4,5 жаш кичинекей да. Сиз мындай кылыңыз, башка сурооңуз жок сиздики? Ооба. Алла разы болсун. Аман эсен көз жарып алыңыз, Кудайым буйрса. Балдарыңыз аман эсен чоңоюп алган болсун. Сиз бул маселеде атайын ыймандуу жакшылап угуп алышыңыз керек. Ыймандуу жакшы врачка, өзгөчө врач айымга барып төрөтө турган, ошого кеңеш сурайсыз. Мен эгер боюмдагы баланы, 1 айлык баланы алдырбасам, 6 айлык баланын сүтү уу сыяктуу болуп калат да, бизде шариат китептеринде айтат, акысына кирип калат дейт. У сыяктуу болуп, балама кыйынчылык болуп калабы, өзүмдүн ден соолугума канчалык заракасы тиет, менин сүтүм коюубу, же кандай, бүт ошону анализден өтүп, ыймандуу ишин жакшы берген врач айым сизге жок, алдырышың керек десе, анда бул зарылчылык болот, 4 айга чейин жан бүтө элек, өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн, баланын сүттөгү баланын ден соолугу үчүн алдырсаңыз мейли, катуу зарылчылык болсо анализдерден кийин. Жок, сиздин денеңиз бакубат күчтүү экен, сүтүңүз коюл экен, 6 айдан кийин бала тамакка деле жарап калат, баланы тамак менен беркинем Кудай бала берип атканда чамбай алып коюңуз десе, анда алдырбаганыңыз жакшы болот. Дагы бир суроо бар экен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Радионун үнүн кичине ылдыйлатып койсоңуз жакшы болот эле. Сиз эфирдесиз, сурооңузду узатсаңыз жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Азыр эфирге чыккан 3-чү эркек болуп атасыз. Биздин мырзаларыбыз каякта билбей калдым да, аялзат ушунчалык илимге ашыктар экен. Сурооңуз. Биздин айылда бир көз ачык бар да. Ооба. Ошого элдин бәрин чакырат, лечение кылат, жанагыдай көз ачык кылып айтат, анан операция кылып атам деп элдин бәрин жакшы кылып атабыз деп, эл жакшы болуп кеттик деп чыгып атат да. Жөн эле апыртмал реклама. Ошону кылганы болобу, болбойбу, барыш керекпи, жокпу деген суроо, Ооба, элдин бәри ошол жерде жатып лечение кылып атат да азыр. Түшүнүктүү. Башка сурооңуз жокпу атам? Жок. Алла разы болсун сизден, өмүрүңүзгө береке берсин. Дагы бир суроо бар экен, ошону угуп бирге жооп берсек. Болбойбу, барыш керекпи, жокпу деген суроо, Радиону акырындатып алсаңыз болот бекен, кечиресиз. Сизди угуп атам, радионун үнүн эметип алсаңыз, ылдыйлатып. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Устаз, мен суроо берейин дедим эле, кайнагам бар, көп ичет да. Кайнагаңызбы? Анан абызым сурап жатат да, сизден кандай дуалар бар болду экен, кандай жардам берсем болот экен депчи. Алла разы болсун. Анан экинчи суроом, эме гусулсуз тишке пломба бастырса болобу? Рахмат. Анан үчүнчү суроом, эме нажасат боюнча аябай күмөндөнөм да, кайсы убакта нажас болот? Намаздарымды ошол нажасат боюнча күмөндөнүп көп калтырып коётум да. Кайсы убакта нажас? Кайсы нажасаттардан именно?
мындай зара балдардан мисалы 1-2 тамчы болсо деле ошо күмөндөнө берем да. Анан ошо жуугандан кийин суулар чачырап кетет го кийимдерибизге. Ошол убактарда дагы күмөндөнүп калам. Анан негизи мындай ошол зараларды чарага салып жууп жатканда кийимге чачырап кетет го. Ооба. Ал убакта үйдө жөн эле жүрө берсек, анан намазга гана башка кийим кийсек болобу деп сурайын дегем. Рахмат, Алла разы болсун. 10 суроо. Айылда жакшы улуу атабыз чалып атат. Атабыз биз сыймыктанабыз ушинтип айылдан ушинтип чалып сурап аткандыгына. Кудайым ата, сиздей аталарга өмүрүңүздөргө, ден соолугуңуздарга береке берсин. Көз ачык келип операция жасап атат, тигинтип атат, минтип атат барсак болбойт. Акыйда тахавияда келет, ким көз ачыкка барса, канча күндүк намазына, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн шариатка кайырдин сыяктуу болуп калат дейт. Чында ошону ишенип кетсе дейт да. Эми алар ишенбей, билбей баратат да. Масалатул узур бил жахил дейт. Билбей атат. Сиз билип атасыз, шуну айтып жеткиришиңиз керек. Ал көз ачык жөн эле реклама. Азыркы могул кыяматка жакын заманда кайсыл иштин рекламасы аябай көп болуп атса, демек биле берсеңиз болот, бул эптеп эле экен деп. Чыныгы ишти кылган адамдар алар билет, өзлөрү айтпаса дагы, көп реклама кылбаса да болот. Бул жөн эле реклама, айыгып кетип атам деген адамдар акча төлөп атат. Көз ачыкка ишеништин кереги жок. Көз ачыкка эмес, врачка барыш керек. 11-ci суроо, 3 суроодон турду. Кайнагам көп ичет, эмне кылам деп өзү уялып, келинден суратып атыптыр. Бул да имандын белгиси. Бийик эрк керек. Сиз дааватка чыгыңыз 40 күнгө. Не үчүн 40 күнгө? Үйдөгү бирок жеңемдин шартын баардыгын түзүп. 40 күн дегеним 40 күн бир өнөкөттүү өтүшүп кеткен адаттан, көнүмүш адаттан арылуу үчүн негизи тасаввуф деп коет. Адеп ахлак илиминде жамаат менен 40 күн ошол нерседен өзүн сактап тыйып, ихласын бекем кылса, ал өнөкөттөн Кудайым сактайт иншалла. 40 күн дааватысыз биринчи такбир менен намаз окуйсуз, даарат менен тамак жасалат. Бирок жанагы үйдөгү шарттарды сонун кылып түзүп берип, билим менен, жакшы чөйрө менен деген сөз. Сиз дааватка чыгыңыз, дааватка чыгарда эски Борбордук мечитте, мурдагы центральный мечитте замзам суусу бар, бир аз кымбатыраак, бирок ошону алып, сууга уюткы кылып, ошону 40 күн ичип жүрүңүз. Кудайым берекесин берсин. Анан бийик эрк кылыңыз, кайтпайын деп. Экинчи суроо, гусул жок буланба койсо болобу? Болот. Бул боюнча бадай санайда келет. Бизде ал зарылчылык. Ад-дарурат тубихул махзурат. Адам жаны ооруп атканда даарат менен коюлушу, гусул менен коюлушу шарт эмес. Ал 4 мазхабта, Хамбали мазхабта шарт. Бизде шарт эмес. 3-чү нажасаттан шек күмөндөнбөңүз. Бул шайтан ошентип сизди мына намаздан калтырып атат да. Баланын зарасы оор нажасатка кирет. Ал курсагы тойсун тойбосун, бизде ошондой. Башка мазхабта тойсо мындай, тойбосо мындай дейт. Баланын зарасы сиздин алаканыңыз, мына колду көрсөтүп айтайын, сиздин алаканыңызга ушундай алакандай өлчөмдөгө жетсе, му алакандын карыл каф дейт, жумшак жерине. Ошондо намаздан тыят, ошондо насаат болот. 1-2 тамчы ал эч нерсе эмес, анткени мала яхтариз анху дейт. Фаякуна хараджан вал хараджу матфуун. Бир-эки тамчы адам андан сактана албайт, ал кыйынчылык туудурат, кыйынчылыктан сактаныш кыйын. Ушунчалык ийненин жибиндей чачырасы эч нерсе эмес, билбей каласыз. Эми билгенде тазалап коюңуз, ал сизди намаздан тыйбайт иншалла. Анан таквачылык иретинде башка халат кийим менен окуп койсоңуз жакшы. Бирок ал сизден иншалла 1-2 тамчы сизди кыжалат кылбайт. Бизде дагы угарман бар экен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бисмилlah. Siz efirdesiz. Soruңузду uzatsanız болот. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Мындай суроо бар эле. Сөзсүз. Биз күйөөм мындай жашабай калганбыз да, анан жашабай калып, жанагы жүзөрүмө барганда атам жөн айтканда. Анан ошондо кагазга өзүң ириң өзүңдө деп жазып берген да. Анан кийинки башка турмушка чыкканда ошол нике ажырашып кеткен болобузбу, кийин башка бирөөгө нике кылса нике өтөбүз деген. Сиз түшүнүктүү. Сизге ошол күйөөңүз эмне деп жазып берди дедиңиз, кайра айтсаңыз мага жакшы болбой калды да. Өз амирин өзүндө деп эле жазып берип койгон да мага. Түшүнүктүү. Өз буйругуң өзүндө десе, амруку биядик дейт. Демек шариатты түшүнгөн бала жазып берип атат. Бул маселе мындай. Ошол учурда, сизге ошол ыктыяр тапшырылган учурда мажлис дейт. Ошол турган жериңизди өзгөртпөстөн туруп өзүңүзгө талак берип калсаңыз, талак түшөт.
Анан ал жерде маани бербей, эгер туруп турган болсоңуз барып кетип калып, же эч талак бердим деп айтпай эле кетсеңиз, аны менен талак түшпөйт. Бирок талак маселеси опурталдуу маселе. Сиз номериңизди бияка калтырып, мен жанагы талак маселеси боюнча калыс таксырга байланыштырып койгула деп номериңизди таштап коюңуз. Мен жекеге байланышка чыгып, тактап, анан жооңузду берейин. Башка суроо бар экен бизде? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Сурооңуз? Биздин суроо мындай эле да. Жанагы көчөгө туура эмес машиналар токтотуп коет го. Ошолор дин жолунда коом бузуучулар деген эмеге киреби же кирбейби, ошону билейин дедим эле. Анан жана жол эрежесин бусканда, жол эрежесин бусту. Мисалы үчүн такси айтып жүргөн кишилер жолду эмесин бусту, жол эрежесин. Аны көрүп дагы башкалар бузушу мүмкүн да, бул деле кайрылып атпай, мен деле кайрылсам болот депчи. Ошолор баягы коом бузуучулар деген эмеге киреби деп. Рахмат сизге. Сиз маселени аябай мындай олуттуу карап алыпсыз. Албетте булар тартипсиздикке, иретсиздикке, адепсиздикке, бейадептикке бирет, бирок мындан да коомду бузуп аткан жогоркулар бар да. Анан алар көзгө тартынбай, булардыкы дагы туура эмес. Бирок этибар кылчу нерсе, мисалы азыр дүйнөдө анча-мынча согуш болуп, олку-солку адамдар өлүп атат. Кыргызстанда бул оорусуз, тажы, илдетсиз согуш болбой эле койсун, тынчтык эле болсун. Элдин бүтүмдүгү керек бизге. Бирок согуш болбой туруп, оору болбой туруп, оору болсо да күчтүү болбой туруп эле жол кырсыгынан өлгөндөр аябай көп катталып атат да. Ошон үчүн Чубак устазыбыздын фатвасы бар. Египетте дүйнөлүк деңгээлдеги мазхабтын ичинде муштахиттик даражага жеткен шейхибиз, урматтуу шейхибиз Али Жума деген устазыбыз бар. Ал кишилер айтат, жолдо белги коюлат го. 120-дан 200-дөн ашпасын деп коюлса, ошондон ашып айда өлүп калган адам шейит болбойт. Ал күнөөкөр, суицид, өзүнө өзү кол салган менен тете болот. Өтө кыйын болуп калат акыбал. Ошон үчүн биринчи маселе, көчөгө туура эмес машина токтотуу бул ыңгайсыздык жаратат. Бетпактык эмес, адепсиздик туура эмес. Мындай коомду сыйлабагандык, көзүнө илбегендик болот. Жол эрежесин бузуу бул жакшы эмес. Анткени азыр Кудайга шүгүр мамлекет башчысы 300 сомго түшүрүп мындай ылдыйлатып бергени менен жеңил кутулуп кетем деген жеңил ойлук болбош керек. Бул ошентип жол эрежесин бузуп, адамдын өмүрүн кыюуга алып келет. Ошол себептен бул нерсени сатып албай, ошол автодорожный башкаларда коррупцияга жол бербестен, башынан балык башынан сайсыйт болбой, ошол жерден акча албай, окутуп, чокутуп, өтө албаганын өткөрбөй эле коюп туруп, анан экинчиден жол эрежесин сакташ керек. Туура коомду бузуп, адамдын өмүрүнө коркунуч тартуулап атат да бул. Алло. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Мен сизден сурайын дегеним, үй бүлөдөгү зордук, зомбулук, моралдык жана экономикалык зомбулук кандай карайт шарият? Бул учурда ажырашта болобу мындай себептер менен? Рахмат. Башка сурооңуз жок сиздики, Демек, аябай билимдүү эжеке суроо берип атат. Үй бүлөлүк зомбулукка кандай карайт? Негизи эле шариатта бул зомбулук, зулумдук маселесине катуу каралат. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна зулма зулуматун яумал кияма." Адамга жасалган зулумдук бул кыяматта көп зулумдук айланат дейт. Эгер шейит кеткен адам, мекен үчүн керек болсо, дин үчүн шейит кеткен адам деле бирөөнүн акысына кирип зулумдук кылса, карыз алса, ошол алган карызы зулумдук үчүн кабырында кишенделип турат дейт. Шейит кеткен адам деле эстете бериңиз. Адамдын акысы оңой менен кечирилбейт. Үй бүлөгө кайтып келсек, дурус эмес. Үй бүлөдө аял менен эркек бири-бирине кул катары эмес, аял заты күйөөгө кул катары эмес, убактылуу аманат катары берилген. Ва ахазна минкум мисакан гализа. Никеме алдым, сени багам, сага кол тийгизбейм, жакшы күйөө болуп берем деген, никеме туттум деген бир жоопкерчиликтүү оор сөз менен аял затыны эркектерге биз аманат кылып тапшырдык дейт. Ошол эле учурда күйөө да аял үчүн аманат. Күйөөнү тоготпой койгон туура эмес. Үй бүлөлүк зомбулукка жол берилбеш керек. Эгерде сизге күйөөңүз каттуу кол көтөрүп, жаныңызды өлтүргөнгө чейин мындай кыйын, өтө кыйнап, оңолбой турган болсо, ал учурда анда ажырашканга, талак сураганга акыңыз бар. Такыр башка жол калбай калса, талак бербейм деп зөөкүр чыгып атса, холо топ коет, анда акча берип талагыңызды сатып аласыз анда. Эгер бул такыр акыркы чечим болсо, муну тактап коюш керек. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам, устаз, сизге суроом бар эле. Сөзсүз. Мен атанын балана да шариатта укугу милдеттери кандай деген сурайын. Анткени
Ата баланын, баары эсептешип чыкса, мага бала керек эмес деген да. Анан чоң күнөөсүн билемчи, бойдон агырчу. Ошон унаасам анан жоомду кагазга жазып берип жүргөн. Ошондон бери кандай кылам деп. Ошондо сиздин сурооңуз ата баланын милдеттери болуп атат да, мен түшүнүшүмчө. Анан мени дейт да, жадакы фамилиямды дагы бербейм, өзүң менен өткөзө кой, мага бала да керек эмес дейт да. Түшүнүктүү. Ушул ажырашууга жол бербесек жакшы болот эле. Аял заты укукчул болбой, моюндагы милдетти да так аткарып, эркектер дагы жоопкерчиликтүү болуп, мына оң кол эркектер болсо, эркектер жоопкерчиликтүү болуп, намыска бекем болуп, аял заты уяттуу боло турган болсо, итаатчыл боло турган болсо, көп маселе чечилет эле. Ата баланын укуктары чоң. Бала ажырашып кетти, өзүң бак, фамилиямды да бербейм, мен ага кароого милдеттүү эмесмин деген туура эмес. Эркек адам, эркек бала балагатка жеткенге чейин, өзүн эптеп калганга чейин атасы милдеткер болот. Бала сиз менен жашаса да атасы келип караш керек. Хаккул хадана дейт. Энеси шариатта балдар ажырашкандан кийин Кудай сактасын, энесинин колунда калат. Эркек бала өзүн эптеп 6-7 да эптеп калат го, өзүн карап. 6-7 жашка чейин энесинде болот. 6-7 жашта ажырашып башка турмуш күтсө дагы атасы эркек баланы алып, жанын алып эркектик мүнөздү үйрөтүп, шариат боюнча эркектик мүнөздү үйрөтүп, эркектик алдыдагы жашоого тарбиялап, көндүрүп, анан кийин жакшы колукту алып берип, жол көрсөтүп бериш керек болот. Ошон үчүн ал туура эмес. Кудайдан коркуңуз, эртең Кудайдын каары келет деп айтыңыз. Анан экинчиден, балким таарынышып кеткендир, сиз себепкер, өзүңүз күнөөлүү болсоңуз, ошол учурда күйөөңүздөн кечирим сурап, бала эмне жазык деп балага тарбиясын бериш керек. Баланын атасынын астындагы милдети үчөө болот. Биринчиси жакшы ат коюу, экинчи жакшы тарбия берүү, үчүнчүсү жакшы үй бүлөгө, мындай салымын кошуу, үй бүлө тандоого. Ошон үчүн кыяматта кыйын болот. Күйөөңүз мындай нерседен корксун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat. Wa alaikum assalam. Ustaz, misal үчүн түндөсүн шамдан кийин иштеген дурус эмес деп коет го, ошол иштесе болот да, негизи арамга кирип калабы тапкан ырысычы. Эркек адам үчүнбү? Эркекпи, аялбы, азыр шаар ичинде көп эле ушун түндөс иштешет да. Түшүнүктүү. Башка сурооңуз барбы сизге? Жок, Алла разы болсун. Эмнеге эркекпи, аялбы деп сурадым. Аял заты кээде зарылчылык үчүн иштеш керек болуп калат. Анда дагы аялдарга тиешелүү чөйрөдө эми барып ошого барабыз Кудайым буйрса. Анан негизи аялдын чоң милдети, жоопкерчилиги келечек муунду тарбиялоо. Эркек адам милдетин билип, бүт шартын түзүп бериш керек. Аял кишинин кечинде иштегени жакшы эмес. Анткени кечинде шайтандар көп жүрөт, жиндер көп жүрөт. Аялды эркектин, жат эркекти өзүнө жакшы кылып көрсөтөт. Ошон үчүн бузукулук ишке, анан аял кор болуп калууга мындай өбөлгө түзүлүп калат. Европада мынакей демократия бар, биз аялды эркек менен тең кылдык деген өлкөлөрдө статистикалык маалымат боюнча кечкисин жумушта иштеген аялдардын көпчүлүгү мындай жаман сөздү айтпайын, бирок зомбулукка мындай жолугуп калышат да. Ошон үчүн этият болуш керек. Эркек адам зарылчылык үчүн иштесе болот. Ал шариатта күндүз гана иштесин деген сөз жок. Кээде күндүз жакшы болбой калат, түнкүсүн иштеш керек болот. Ал арам болбойт. Тапкан иши адал эле жумушту иштеп атса, ал берекелүү болот. Болгон уйкудан калат, ден соолугуна зыян деген маселе бар. Эми жашоо ушундай күндүз жумуш табылбай атса, айла жок иштейт, ал адал эле болот. Эч кандай арамдык болбойт. Кудайым берекесин берет. Анткени түнкүсүн иштеп атса да адал мээнет аркылап атасыз. Күндүз түндүр элдин эсебинен, элдин жанагындай битин соруп кыйналган адамдар ошолор ойлонуш керек, сиз эмес. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Мен сизден bir суроом бар эле. Жана жолдошум кол көтөргөн учурда денең ооругандан кичине эметип коесуң го, мындай кандай деп айтсам да, каргаган сыяктуу болупчу эмичи. Ооба. Анан ошо денең ооруганан ошондой айтып бересиң, анан кайра эле бат эле эметип белдешип туруп, кайра сүйүшүп каласыздар, өкүнүп каласыздар каргышка. Анан кайра дуа кылам да, мен ошо тийбесе экен ба, ачуулук алдын деп ошо жолдош менен аялдын ортосунда ушундай эмелер бул тийбейби деген ушу мени өйкөйт да жүрөгүмдөчү. Ошого жооп берип коңуз. Түшүнүктүү. Алла разы болсун. Аял кишинин тили күчүндө да байкуш эмне кылат? Аял кишинин күчү социология илими боюнча экөөндө экен, көз жашы менен тилинде экен. Сүйүнсө да ыйлайт экен аял заты байкуш.
мындай ар бирибиздин энебиз, инибиз, карындашыбыз, жубайыбыз бар. Анан мындай зардап чексе да ыйлайт экен да экинчиси тилинде. Айтайын дегени мен мага көп кыжалат болбоңуз, көп каргыш айтып бербеңиз. Периштелер жанагындай Кудайым кабыл кылган убакытка туура келип калбасын. Бирок сиз кордук көрүп каргап атасыз. Ал аялдын каргаганы бул анчалык деле маанилүү эмес, зыяны тийбейт иншалла. Анткени ал убактылуу гана рефлекс чыгып кеткен нерсе да. Аны атайлап отуруп күтүп каргыштап аткан жоксуз да. Ошого кыжалат болбоңуз иншалла, бирок тилиңизди урушкан учурда дагы каргыштабай башка сөздү айтууга аракет кылыңыз. Иншалла каргышыңыз өтпөйт, анткени кийин кайра таттуу жашап атпайсыздарбы. Бирок ошого карабай сөздөрдөгө аракет кылышыбыз керек. Дагы бир бизде угарман бар экен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз кандайсыз? Жакшы, рахмат, Алла разы болсун сизден. Сурооңуз. Жакында үйлөнүп жаттым эле, эми бизде үйлөнгөндөн кийин 40 күндай караңгыда жүрсө болбойт, ошондой деген сөздөр бар да, ошол шарият ошого кандай карайт? Түшүнүктүү. Милдеттүү иш эмес. Дагы бир бизде суроо бар экен, ошону угуп бирге жооп берсем, Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Саламатсызбы? Мен мындай суроом бар эле. Мен жолдошум ошо мурда турмуш курганда, мен курган эмесмин. Ооба. Ошол учурда анын баласы мен балам болобу же кандай? Түшүнүктүү. Эгерде сиз ошол башка сурооңуз жок, Бар да, ошол баласын мен апа дей береби же кийин чоңойгондо кандай болуп кетет ошонун жөнүндө? Макул, азыр бирге жооп берем. Рахмат сизге. 18-суроо. Үйлөнгөндөн 40 күн бизде кечкисин баспасын дигүү дейт, ал туура эле. Анткени кечкисин жин шайтандар чыгат, жаш балдары чыгарбаган жакшыраак дейт, кайым зарылчылык болбосо. Эми жаңы үйлөнүп атасыздар, жаңы үйлөнгөндөн өзүнчө ысык абасы болот, деми болот, анан суук көздөр карап, кызганыч сезими, азыр адамдардын пейили тарып кетти эмеспи көпчүлүктүкү. Ошон үчүн көз сөз тийип калышы мүмкүн, көп баскан аяк чок басат дейт ата бабаларыбыз. Криминалдуу чөйрө болуп калышы мүмкүн, алар карабайт, Кудай сактасын. Үйлөнгөн эмеспи деп. Ошон үчүн жаман окуялар болуп кетиши мүмкүн, кечкисин чыкпаган жакшыраак, анан зарыл мындай коопсуз жер болуп атса чыккан жакшылык. Бул милдеттүү эмес, бирок сиздердин келечегиңиздер үчүн мындай сактаныч иретинде себеп кармануу деген эле сөз динде. Анан экинчи 19-суроо. Жолдошум мурда турмуш кылган, мен биринчи турмушум, анын баласы сизге бала болобу дейт. Жок, бала болбойт. Бир гана сүт эмизсеңиз, анда сүт балаңыз болуп калат. Сиз жаш болуп, баласы чоң болуп калса, анда этиятташ керек, жолго салынып жүрүшүңүз керек болуп калат. Бала болуш үчүн сизге эмне болот? Эми үрп адатта бала деп айтыла берет, бирок шариятта ага сүт эне болмоюнча жок, ал сүт бала болуп эсептелбейт. Этияттанышыңыз керек. Авырат маселеси бар, башка маселеси бар. Заманабыз бул болсо, анан сизге кызыгып карай турган болсо, анда ал өзүнчө үй-жай шарт түзүп бергениңиздер жакшыраак болот. Дагы бир суроо бар экен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Устаз, бир эки суроо бар эле, жооп берип коесузбу? Сөзсүз. Бизде аялым экөөбүзгө нике окуп аткан молдоке мен астымды туура эмес айтып алган да, 5-6 жолу. Кайрадан. Ошол кандай болот? Ошону жооп берип коесузбу? Ошол жерде отурган күбөлөр сиздин ким экениңиздерди билет да, туурабы? Күбө бар беле? Билет. Кайра мен айтса деле кайра башка бирөө айтып коет атканда. Мүшкүлдүгү жок. Күбөлөр билсе болду. Ошол жерде кимге нике кыйылып атат, ошол болду. Анан нике кагазына деле жазылат да, туурабы? Мүшкүлдүгү жок. Никеңиздер бар. Дагы бир суроо. Мына ден соолук тууралуу кандай немеде дуалар бар, ошол жөнүндө айтып коесузбу? Эң сонун суроо. Экинчи китебим болгондо сизге берет элем. Ден соолукка биринчи дуа кылыштан алдын адам аракет кылыш керек. Мына өзүмдүн жеке опытыман айтып берейин. Кыргызстанда келгенден баштап могул Южный парк деп коет, магистрал менен эми күн сайын десем жалган болуп калар, бирок аптанын көпчүлүк күнүндө 4-5 күнүндө 12 километрден басып атам. Эми бул эркек күчтүүлөр үчүн болбосо медицина боюнча 5 километр басуу жетиштүү деп айтат. Анан күн сайын суу ичиш керек. Сиз эмнеге мындай жооп берип атам? Дуа айтамын дуаны, бирок дуадан алдын Кудайым аракет кылыш керек. Анткени дуанын өзөгү бул аракетке барып да калган да. Бирөө Кудай бер деп аракет кылып жалкоо болуп отура берсе бербейт да. Эмгекчилдин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу дейт. Демек күн сайын минимум жок дегенде 5 километр басыңыз, уктап туруп чуркаган жүрөктү кыйнап коет. Муну медиктер айтат. Баскан жакшы,
мындай ылдамыраак кичине басып, анан суу ичиңиз. Суу ичкенде суунун температурасы жылуу болуш керек. Дененики 30-40 Цельсий болсо, сиз ошондо 50 кылып чала кайнатып, жана кайнатканда көбүктөнүп баштайт го. Ошондой кылып туруп сууну ар бир килограммга 30 мл кошкондо, мисалы мен 78 болсом, мен күнүнө 2,5 канча 2200 литр ичим керек да, 2 литр 200 грамм ичишим керек. Ошондой жылуу суу ичиңиз, анан саат 2ге чейин эттүү тамактарды жеп, 2ден кийин эттүү тамактарды жебеңге аракет кылыңыз. Сиздин өтүңүз ичагарды булар этти сиңире албай калат. Чөп жарды жеген болсоңуз, мындай бул эң сиз үчүн пайдалуу болот. Мына кыскача басуу, пайдалуу суу ичүү, анан жакшы тамактануу, кечин ашказанды кыйнабоо. Ислам медицинасында айтат, тиббун наби дейт. Баскандай минимум тамак жегенден 40 кадам басыш керек дейт. Мына 3 нерсе, анан тез татым тамактардан этият болуңуз. Мына могу Карпенкада көчөсүндө тез татым тамактар аябай көбөйүп кетиптир. Эң кызыгы, чыныгы адал союлунган эт кымбатыраак, ал жерде аябай арзан да. Мен аларды арам ишти кылып атат деп айыптай албайм, ток накты факт жок болгон себептен. Бирок шеккимим бар. Тез татым ден соолукка зыян. Ичинде кошулмалар адамдын гормонун, эркектигин аялга айландырып коет. Кудай сактасын, көп жей берсе. Жыр пайда кылат. Бул бир. Тез татымдан анан газ ичимдиктеринен оолак болуңуз. Анан ден соолукка дуа кайсы? Ден соолукка дуа, кыргызча эле дуа кылышыңыз керек. Аллахым ушу ден соолугумду чың кыл деп. Анан Кур'ан-ы Каримде хадистер дагы келген, эртең мененки кечки дуаларда борбордук мечиттердин сыртында сатылат, ошолордон алып дуа кылсаңыз болот. Аракет менен дуа кылган Кудайга жагымдуураак болот. Аракет менен кылуу бул да дуанын катарына кошулат деген сөз. Мисалы, хадисте келген дуалар бар да. Аллахумма эмне кылгын, менин көзүмдү жакшы кылгын, ден соолумду, бакубатымды жакшы кылгын дейт. Анан Шейх Хисри деген чоң устазыбыз айтат, күн чыккандан кийин ишрок намазынан духа деген бар, шашки убакыт. Ким шашки убактысында 2 рекет намаз окуса, анын ден соолугу мыкты болот дейт да. Бизде эфирде дагы бир суроо бар экен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Мен таксыр бере турган суроом, мен Москва жергесинде таксовать этем да. Ооба. Анан ошол кээ бир жерде ушундай болуп калат. Ичи Москванын центринде намаз окуганга невозможно болуп калат да, ошонун машинанын ичинде окуп турсак болобу деп ушундай суроо кылып атат да менде. Кантип невозможно болуп калып атат? Ылайы болуп түшө албай атасызбы же? Жок, түшкөндө эми пробка жанагы Москванын шетин шаардын ичинде анан намаз окуй турган жанагындай намаз окусаң келип милициялар жанагындай кылып, анан ошондой нелер болуп калат да. Ошол ситуацияда машинанын ичинде окуганга болобу деп. Түшүнүктүү. Рахмат сизге. Алымдарыбыз айтат, эң биринчи намазды камилул аркан дейт, толук рүкүндөрү менен туруп кыблага карап окуганына жетпейт. Анан адамдардан болгон коркунуч, жырткыч табияттардан болгон коркунуч катуу ылай болуп өтө бир үзүр болуп калса, анда кыблага карап, колдон келишинче рүкүндөрүн толук аткарып, жанагындай чекесин саждага тийгизип, жок дегенде ишара менен окуганга аракет кылыш керек. Бул эми такыр болбой калган учурда. Эгер сиздики ушу такыр болбой кала турган учурга туура келсе, албетте болот. Анан кээ бирлери кийин казасын кайтарып коюш керек дейт, кээ бири шарт эмес дейт. Эми казасын кайтарып отурсаңыз кыйын болуп калышы мүмкүн, бирок эң болбой калган учурда гана буга башпагасыз азыркы айткан маселеге. Аллах таалам ыраазы болсун. Мына бизге келген суроолор соңуна чыкты. Кудайым буйрса WhatsApp бизге дагы суроо бар экен, азыр ошо суроого жооп берели. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Кандай саалыгы, ажекеден соргуңуз жакшыбы? Аллах таалам ыраазы болсун ажекем. Сурооңузду узатыңыз. Мен сизге берейин деген суроом мындай да, мен азыр Нарындан чалып жатам да. Машалла. Бизде Ханафи мазхабында жылкынын садакасы берилет эмеспи? Ооба. Ошол жылкынын садакасын ар бир башына канчадан берем? Анан жанагы ошону кимге берсем болот? Эң жакшы суроо. Анан бул неме да, бир туугандын арасында эгер муктаждыгы болсо ошолорго берсек болобу, же бул садаканы бөлөк бирөөнө берип, бир тууганга берүүчү милдеттүү нерселер алар бөлөктөр болуп эсептелип, ошону тагыраак жооп берсеңиз да. Рахмат сизге. Чубак устазыбыз учурунда айтат эле, мен анан так жооп бербей, кайсыны жооп берип атам депчи. Эми сиз баягы такталап айтып кетсеңиз деп атсаңыз керек. Эми баары эле ошол колдон келиши так, шариятка бурмалабастан так жооп берүүгө аракет кылабыз да.
абадан алып сүйлөбөйбүз деген маселе. Нарындан чалып атам дейт, жылкынын садакасы, жылкынын зекети деп айтылат. Имам Абу Ханифа рахимахулла жылкыдан зекет берилет, эки шакирти Имам Абу Юсуф, Имам Мухаммад жылкыдан зекет берилбейт дейт. Туурасы жылкыдан зекет берилет. Зекет берүүнүн эки жолу бар. Биринчиси ихтияр ли та'лил мухтар китепте айтат: "Ва ин ша'атан кулли фарасин 100 дирхам" дейт. Ар бир ошол каввамаха дейт да. Баягы жылкыны баалайт. Жылкынын баасы 200 дирхамга жетсе, 200 дирхамга жетсе, ошондон 5 дирхам берип отурат дейт. 200 дирхамга жетсе. Ар бир баасы 200 дирхамды кийин эсептеп жөнөтүбүз. Муфтиятта да чыккан. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу жок, ар бир жылкынын эмесине өзүнө эле 200 дирхамдан берип отурат дейт да. Ушундай эки жол бар. Баасын жанагындай төлөп жеткирип, 200 дирхамга жеткенде 5 дирхамдан берип турат, же болбосо ар бир башка эле дароо эле антип кыйналып отурбастан чыгарат дейт. Айтор муфтияттын сайтында сом менен муну эсептеп чыгарган. Ошо жылкынын зекетин бир туугандарыбызга берсек болобу, болбойбу? Өтө жакын бир тууганга болбойт. Алысыраак, мындай аталаш алысыраак тууган болуп, муктаж болуп атса берсеңиз болот. 2 соо аласыз, зекеттин берген соовун, анан тууганчылыкка карым катнаш кылгандын соовун аласыз. Негизи эле зекет садака 8 түрлүү адамдарга берилет. Муну масарифус закат деп коет. 8ден бирөөсү жана мусулман эместердин жүрөгүн исламга тартып берилчү Азрет Умар радыйаллаху таала убагынан баштап ал жокко чыгарылган. Кийин кайра кайтып келсе болот. Алардын бири ошол карыз болгон адам, муктаж болгон адам, зекетти жыйнап топтогон адам, Кудай жолундагы адам, өлкөнү коргоп аткан же ажылыкка барган адам. Алардын бирине алыс бирок муктаж болгон бир туугандарыңыз кирет иншалла. Мына тагыраак жол ушул. Дагы бир суроо бар экен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Устаз, амансыздарбы? Аллахым разы болсун сизден. Баарыбыздан. Мен суроом төмөнкүчө. Мен түшүмдө жерде Курандар жатыптыр, көп Курандар. Анан сел келиптир. Ошол селден биз Курандарды бир устазым экөөбүз алып, жогору жака алып жатыптырбыз да. Ну, чечмелеп берсеңиз. Рахмат сизге. Рахмат. Кудайым буйрса, ошо Куранды жерден көтөрүп атканыңыз, устазыңыз менен бирге көтөрүп атканыңыз, ошол устазыңыз менен мамилени токтотпой, жакшы илимди тереңдетип алып, Кудайым буйрса, ошол илим аркылуу, ошол алып аткан билимиңиз аркылуу Куранды көкөлөтүп, даражасын көтөрүп, элге Кураны Каримди, анын өкүмдөрүн жайылтып, Кураны Карим сиздин даражаңызды көтөрүп, буйрса даражаңыздар, зоболоңуздар бийик болот экен. Илим билимди токтотпошуңуздар керек. Жанагы сел бул замандагы фитна, бузукчулук, туура эмес агымдар. Ошол Куранга каршы келип, Курандын өкүмдөрүн жокко чыгаргысы келип, Куран бул Мухаммеддин сөзү деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга асылып, Кудайды тоготпой ар кандай азгырыктар келгенде, сиздер ыхластуулук менен, илим билим менен динибизге салым кошуп, мамлекетибизге салым кошот экенсиздер. Билген акыйкатыңызды туура ахли сунна вал жамаанын манхажына туура келип атса, токтотпой илимиңизди улап кеткениңиз иншалла сиз үчүн аябай жакшы. Бул жакшылык түш болуп эсептелет. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва баракатух. Түз эфир болуп атабы? Түз эфир, сурооңуз. Дезмэ суроор эле устаздан сурайын дедим эле. 11 айлык нариштенин оолунан келме чыкса бул кандай белги деп. 11 айлык 11 айлык бак элек. Бул табигый эле көрүнүш, буга таң калыштын кереги жок. Демек ата-энеси аябай жакшы деген сөз. Куш уяда эмнени көрсө учканды, балапан уяда эмнени көрсө учканды ошону алат дейт. Демек сиздер эрте эле кеч зикир кылган, жакшы өмүр сүргөн адамдарсыздар. Ошондон бала келимени айтып атат, буга таң калып, мындай сенсация кылыштын кереги жок. Анткени биз ишенебиз да, бул дин акыйкат. Биз бул динге ишениш үчүн асмандан, булуттан Аллах деп жазылып, дарбыздан Аллах деп жазылып, кокус эле кайып дарбазалар ачылып калыш шарт эмес. Биз ошон үчүн кайыпка иман келтирген үчүн биз мусулманбыз. Ошол биздин күчтүү жерибиз ошол болот. Демек бар акыйкатты айтып атат. Ал бала табигый нерсе. Мисалы менин балам эми көз тийип кетпесин, азыр 6 айдан 7 айга кетип атат. Ата, апа, тайне деп, мисалы анан Алла деп тагыл айтып баштады. Буга таң калыштын кереги жок. Ошол кээ бир бала эрте ошондой тили чыгып калат. Ал эмнеге тили чыгат билесизби? Же сиздин жубайыңыз бала менен көп сүйлөшкөндөн. Бала менен көп сүйлөшкөн болсо, бала подсознание, аң сезимге кетире берет, ошончолук тили чыгып атат деген сөз. Демек келинчегиңиз мыкты, жеңеңиз мыкты деген сөз. Жеңебиздин пешенесинен өп, жакшы гүл белек кылып коет экенсиз деген маселе. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Устаз, биздин бир жакшы ишибиз бар эле, жакшы проектибиз бар эле. Ошо проектибизге
батаңызды берип коесузбу. Кыздар үчүн деп салына турган мечитибиз менен медресебиз бар болчу. Медресебиз бар болчу кыздар үчүн деп ошого батаңызды берип коесузбу. Сөзсүз. Аллах Таалам ушул эжебиздин, апабыздын кыздар үчүн медресе салып аткан экен. Амин. Аллах Таалам ошол арышыңыздарды алыс кылсын, элибиз, жерибиз үчүн пайдалуу медресе кылсын. Ошол жерден Курман Жандатка, Канекей, Санира бийга энебиздей улуу инсандар, залкалдар окуп бүтүп, Кудайым буйрса эли жерибизге жакшынакай пайдасын келтирип, элибизди, жерибизди тең ата кылган, өнүгүп өстүргөн улуу кыздардан болсун, улуу эже, улуу апалардан болсун. Амин. Аллаху акбар. Ушуну менен бизге келген суроолор соңуна келип жетти. Кудай Таалам Чубак устазыбыз айткандай шерменде кылбасын. Анткени ар бир адам башка бирөөнүн жакшылыгын көрө билсе жакшы болот. Кудайым ошол көрө албастардан, жамандардын жаман ойлорунан сактаган болсун жалпыбызды. Жер үстүндө тынчтык болсун, бузукучулук болбосун, адам катары өмүр сүрүүнү Кудайым мусулман катары өмүр сүрүүнү насип кылсын. Амин. Аллахым ооруп жаткандарга шыпа бергин. Аласасы бар, бересеси бар карыздар адамдардын карызынан кутулууга көмөк бергин. Албетте алар аракет кылуу шарты менен. Кудайым өлкөбүз өнүгүп өсүп, ушул ушундай тең ата боло турган, ыйманга, илимге бай боло турган, өнүккөн, ыйман менен өнүккөн жакшы өлкөлөрдөн болсок экен. Аллахым ата-энебизге уруктууган мугалимдерге, врачтарга, өлкөнүн камын ойлогондорго Кудайым жакшылык берсин. Мына үй бүлөлүк суроолор абдан көп келди. Ажырашуу токтосун, тирүүлей жетимдер болбосун, эркектер эркектей жоопкерчиликти сезинип, аял затыны кордобой жакшы мамиле кылып, ошол эле учурда аял заты дагы акычыл болуп кетпей, күйөөсүнүн урматын жайына коюп сыйлай турган, кадырлай турган бекем өлкөлөрдөн, мусулмандардан болушубузду Кудайым насип кылсын. Амин. Бирахматика архамар рахимин.